20 bölüm. Kol başçı. Жылы санактын 1735-жылы 11-айда Жунгария хандыгы жагынан дайындалган Кашкариянын Курчак ханы Даниял Кожо 70 жашында кайтыш болду. Ал өлөр алдында жунгарлар жагынан эрен кабыргада ак үйлүү болуп туруп жаткан уулдарына жашырын кат жазып, өзүнүн ишенчиликтүү кишисинен жөнөттү. Даниял Кожонун 5 уулу болуп, чоң уулу Жакып Кожо, Кожо Жаан Аршы. Экинчи уулу Айып Кожо, үчүнчү уулу Жусуп Кожо, төртүнчү уулу Низамидин Кожо, Камыш Кожо. Эң кенжеси Адылда кожолор бардыгы тең. Жунгария ханы Сывана Рабдандын буйругу боюнча эрен кабыргадагы калмак төрөсү, экинчи даражагы бейси Дандыр залыңдын көдөмөлдөөсүндө ак үйлүү болуп жашашты эле. Даниял хан Кожо оор катышууга өлүм көзүнө көрүнгөн убакытта өзүнүн жунгар оторчуларына жардамдашып, тактап айтканда, алардын кулу болуп өзүнүн эли журту алдында өткөзгөн кечирилгисиз күнөөлөрүн таанып жетти. Ары көп өкүндү. Ошого ал өзүнүн жана ата-бабаларынын бул өлкөдөгү басып өткөн жолдорун бир-бирден көңүлүнөн өткөздү. Айрыкча анын өзү да азыркача түшүнө албай келаткан чоң түйүн, эмне үчүн жарык дүйнөдөгү бейишке окшой турган бул көркөм жер болгон сүйүктүү журту Кашкарды ышкыячылар колунан, ак такыялуулардын колунан тартып алып, кайтып жунгар баскынчыларына сатып жиберди. Эмне үчүн жунгарлардын найзасынын күчү менен ээлеген тагында бала чакалары менен бирге бажырайышып кадыр-жама отура албайт. Бирок ал жана анын ата-бабалары бул көркөм жерди эң жырткыч, эң мыкач эсептелген жунгарларга тапшырып берди. Жапайылардын жапайысы эсептелген жунгар оторчуларынын бул көркөм жерди тепсөөрүн кылуу эсебине ал араңдан зорго кол учунда ойнолуучу курчакка окшош ушул супурасы курук мансапка ээ болду. Ачуураак кылып айтканда, ал кол буттары таңып салынган бешиктеги баладай жунгарлардын көзүнө жалдырай телмирип карап келди. Анын жана анын ата-бабаларынын жунгарлардан алганы көңүл кубанарлуу сыйлык же аты сүйкүмдүү атак болбосунан, анын тетрисинче шермендечиликке толгон жаман атак болду. Ал өзүнүн бул сүйүктүү мекенине күнөөсүз мекендештерине жунгар баскынчылардын кыстоосу менен көптөгөн зыяндуу иштерди кылды. Ары көптөгөн журтташтарынын көңүлүн оорутtu. Бул бийликте анын өзү жана аталары, туугандары канча 10 жылда отурган болсо да ата мекенине гүлдөнүү алып келе албады. Калай калкты жыргалчылык эмес, тетрисинче журтташтарын жакырчылыкта, маданиятсыздыкта, билимсиз калактыкта кала беришти. Айрыкча эң өкүнөрлүүсү, ушул бийликте отурган 30 жылча убакытта өз каалоосу, өз эрки боюнча бийлик жүргүзө албагандыгы болду. Кудайдын көзүн карагандай, жунгарлардын көзүн карап, алардын кирпигинен коркуу үркүп жүрүп, кысталаңчылыкта бийлик жүргүзүп келди. Канча ирет кылган эткендерине өкүнүп, аны түзөтүүгө аракет жасаса да, алы келбей, курбаты жетпей, ал ойлору көкүрөк жеринде арзуу, арман бойдон кала берди. Эми ошолорду оңдоорго, ийри кеткен жерлерин түзөтүүгө аракет кылар мезгил жетти го. Тобу топук кылар, ыман, ынсапка келер убак болду го. Мына ушундай жоруктарды экинчи кылбастыкка, урпактарына, балдарына, эли журтуна эскертер кезек келди го. Мына Даниял хан Кожо ушуларды ойлонду. Баштан бир өмүр өткөзгөндөрүн оору үстүндө онтоп жатып көпкөчө ойлонду. Акырында бою жунгарлар ар качан менин ордума уулдарман бирди коет го. Болду чоң уулум Жакып Кожону коюшар. Калгандарын дагы эле ак үйлүү кылып кармап турушар. Ошого баардык үмүтүм Жакып Кожодо калды деген жерге токтоду да, балдарына ушул ойлорун кантип билдирүү жөнүндө нары толгонуп, бери толгонуп жатып, ушул купуя катты же осуят деп аталган катты жазып, ишеничтүү адам аркылуу жиберүү чечимине келди. Анын уулдарына жазган осуят каты төмөндөгү мазмунда болду. Эй жүрөк боорлорум, сүйүктүү перзенттерим, Кудай кааласа сиздерди чоң акеңиздерге тапшырдым. Мактумза адам Кожо Жакып, менден кийин калганда бул наристе карындаштарыңызды тарбиялап катарга кошуңуз.
Шарият өкүмдөрүнөн бет бурбаңыз. Элиңиздин суроо сурактарын айтып көрбөңүз. Шариятка кайчы иштерден байкас кылыңыз. Кымбаттуу туяктарым, бул дүйнөгө эч кимге түп туткан эмес. Мен бул өмүрүмдө калмактарга баш иймектен жана даяр туруудан башка арга таба албадым. Аларга каршы марттык менен кылыч көтөрүп чыга албадым. Акырында чоң өкүнүч менен акырет сапарына кетер болдум. Бирок Теңир сиздерди арзу армандарыңыздарга жеткирер. Азыр жуңгар ичинде бөлгүнчүлүк көбөйдү. Ынтымак ыркы кетти. Ошого сиздер бул жагдайды канемет билип, биздин шермендечиликтен кыжалат болгон кара жүзүбүздү ак кыларсыздар. Изилген элибиздин өчүн алып, ал калмактардын башына азаттык кылычын чапкайсыздар. Калмак хан мени мүлкү Кашкарияга хан болдуң деп ак үйлүүлүктөн азат кылып, жеркен салтанат тагын мага алып берген болсо да, бирок башымда дайым калмактардын кылычы асылуу турду. Мен алардын алдында бир элдин кожоюну катарында эмес, кулу катарында мамилеге учурадым. Алардын ырайы боюнча иш кылдым. Атым улук болсо да малай эсебинде кызмат кылдым. Кыскасы, өз эрким боюнча эч кандай ишти башына алып чыга албадым. Алардын сызган сызыгынан чыгууга ар кандай айлам жок болду. Ошого перзенттерим, бул бир ишти эсиңерден чыгарбагыла. Өз тагдырынын эркиндик тизгинин башкалардын колуна карматып койгон ар кандай адам сөзсүз кар болбой калбайт. Биз тарыхыбызды 5 ирет Кудай жаңылаган, 6 ирет ыман өзгөрткөн туруксуз арбактардын урпактарыбыз. Ошого ата чотолорубуз баскан ката жолду мен эле баскан болоюн. Эми силер азып тозуп бул ката жолго кирип калбаңыздар. Сүйүктүү уулдарым, менден кийин калсаңыздар чоң акеңер Жакып кожону менин ордума ата деп билиңиздер. Сиз чоң уулум Жакып кожо, мындан кийин Кожо Жаан Аршы деген ат менен өз алдыңызча бийлик жүргүзүңүз. Калгандарыңар акеңерге жардамда болуңуздар. Жакшы туяк атанын кемчилдигин түзөтөт. Ойлоп көрсөм, бул өмүрүмдө көптөгөн күнөөлүү иштерди кылыпмын. Көп кемчиликтерди өткөзүпмүн. Бирок силер мунун тамырынын эмне экенин билесиңерби? Анын тамыры көрө албастык, ичи тарлык болуп эсептелет. Биз ышкыячылар менен ысык акыячылар бир атанын урпактары болсок да, бирок бул эки топтун бул жерге эккен кек тикендерибиз кийин барып чечектеп, шактап, акырында түбөлүк бөлүнмөчүлүктүн мөмөсүн бышырды. Мактымзадалар менен Кожозадалар ортосундагы кайчылыктарга калмактар качан кол салды, ошондон баштап бул 6 шаардын иши бузулду. Ышкыячылар жеңгенде ыскакыячылардын үй-жайлары, мекен турактары өрт болуп жанды. Биз ыскакыячыларды жеңгенибизде ышкыячылардын чачтары түтүн болуп күйдү. Ар эки жактын башкаларды какшатып турбаса көңүлдөрү тынбай турган бир топ телбе сопу эшендер бар эле. Жана келип ар эки жак бул өлкөнүн бийлигин жалгыз ээлөө үчүн жуңгарлардын жардамына таяндык. Алардан кожоюн кармандык. Мейли 6 шаардын тагын 20 жылгача сураган аппак кожо болсун, мейли мен болоюн, ар экөөбүз Кашкариянын тагына калмактардын найзасын минип чыктык. Ошону менен бирге мейли аппак кожо болсун, мейли мен болоюн, ар экөөбүздүн тагдырыбыз бир болду. Эми перзенттерим, алдыңардагы бир гана туура жол акыйкат туусун бийик көтөрүп, ата мекенибизди баскынчылардан азат кылуу. Бул үчүн бардык мекендештериңер менен ынтымакташкыла. Жыл санактын 1738 жылы май айы. Рамазандын 27-синде жазылды. Бул кат Жакып кожонун колуна тийген кезде атасы Даниял кожо Алданева көз жумган болчу. Атасынын өлүмүнө кайгырышып ыйлашып, акыры Жакып кожо 4 энесин ээн үйгө чакырып, атасынын катын окуп берди. Алар атасынын бул осуятын сөзсүз аткара тургандарын билдиришип, Куран кармашып ант беришти. Бирок Жуңгар ханынын орундаштыруусу Даниял кожонун күткөнүндөй болбоду. Сыванар абдан өлүп, анын ордуна чоң уулу Калдан Серен Жуңгария хандыгынын тагына отурган убак эле. Жеркен тагындагы куурчак Даниял кожо кайтыш болгондон кийин Жуңгар ханы Калдан Серен 6 шаарды дагы да бекемдеп тизгиндөө үчүн мурдагы бир өлкөнү Мамуру жактан бир канчага бөлүп, бийликти бөлүп башкаруу чарасын колдонду. Ошол чарасына ылайык ал
Даниял кожонун эрен кабыргада ак үйлүү болуп турган 5 уулунан чоң уулу Жакып кожону Жеркенге, 3-чү уулу Жусуп кожону Кашкарга, 4-чү уулу Низамидин кожону Хамуш кожону Ак Сууга, 5-чү уулу Абдылда кожону Хотенге хан кылып дайындады. 2-чү уулу Айып кожону уландуу түрдө ак үйлүү кылып, эрен кабыргада кармап калды. Ошону менен Калдан Серен Теңир тоонун түштүгүндөгү калаларды бир-бирден баш ийбей төтө өзүнө карай турган орундарга айландырып таштады. Ар бир хандын жанына сандаган кошуу менен жуңгарлардан эрке хан коюп, аларга болгон көзөмөлдөөсүн күчөттү. Бул хан кожолор Жуңгария ханына ар жылы 2 реттен алым салык төлөп туруу жана бирден уулдарын эрен кабыргада ак үйлүү кылып кармап берүү беделине 6 шаарга кайтып келишип, ар кимиси буйрукта берилген калааларга орунолушту. Жуңгар ханы Калдан Серендин мурдагы бир бийлик астындагы мүлкү Кашкарияны бир канча бөлүп, бирден кожону бөлөк-бөлөк хан кылып орундаштыруусу натыйжасында ар бир каланын өз алдынча бийликте болушу Даниял кожонун осуятын жүзөгө ашырууга балдарына мөрт бербеди. Алар Жуңгар ханынын буйругун айрым-айрым тапшырып алгандыктан, анын үстүнө ар бир калада колунда колдору бар хан өкүлдөрү болгон эрке хандар хан кожолордун көзөмөлгө алгандыктан, алар атасынын осуяты боюнча жуңгарлардан моюн тургунан кутулуп өз алдынча болуу максаттарына жетише албады. Ошентип Даниял кожонун 4 баласы ак үйлүүдөн кутулушуп, мүлкү Кашкарияга кайтып келишип, ар кимиси ар калада бийлик ээлешкенден тартып 17 жылгача аракет кылыша албай жагдай күтүп жатышты. Жыл санактын 1752 жылына келгенде, анан Жуңгария хандыгынын Кашкарияга караткан өкүмдарлык салмагы бошой түштү. Анткени Калдан Серен өлгөндөн кийин Жуңгар хандыгынын ички бөлүгүндө такталаш күчөдү. Бүгүн бир ханзада хан тагына чыкса, бирер жылдан кийин дагы бир ханзада аны өлтүрө салып такты тартып алды. Жуңгар хандык ордосундагы төрөлөр, ноёндор жана ар кайсы уруу башчылары да бири-бири менен батыша албай, бир бөлүгү бул ханзаданы колдошсо, дагы бир бөлүгү тигил ханзаданы колдошту. Ошону менен ойрот моңголдарын түзгөн 4 уруунун өз ара ыркы кетти. Уруулар арасындагы үстөмдүк талашуу, байлык талашуу, жер байлык талашуусу акыры барып, борборлук бийликти ээлөө ынтасы ачыктан ачык кан төгүлөргө алып барды. Анын үстүнө Маңчин ханы Чеоңлоң батыш жакты басыктырууну чыныгы баштаган эле. Бул иш жуңгарлардын ички туруксуздугун дагы да күчөттү. Ушул кезде Жуңгар хандыгынын жагдайына толугураак сереп салсак, жыл санактын 1734-жылы 10 айларда Жуңгар ханы Калдан Серен оорудан айыкпай өлүп кетти. Калдан Серен керездерине ылайык, анын ордуна 2-чи уулу Сывандор Жынамжыл хандык тагына отургузулду. Бирок ал өтө акмак жана залим болгондуктан кол алдындагыларды көптөп өлтүрүп салды. Мындан нааразы болгон Жордези Сейин Белик, Чоң Жайсаң Уркуян жана Гунбу сыяктуулар биригишип, жыл санактын 1749-жылы кыш мезгилинде аны тактан булатып, хандык тактыга Калдан Серендин чоң уулу Лама Даржаны чыгарышты. Лама Даржа хандык тагын ээлегенден кийин өзү күмөндүү деп караган ханзадаларды, тейжи төрөлөрдү, жайсаңдарды жана уруу башчыларын көптөп өлтүрдү жана куугун туктады. Натыйжада Чоң Жайсаң Салар төрө өз коомундагы 81 түтүн 380ден көбүрөөк кишини баштап көчө качып, Манчин хандыгынын ханы Чеоңлоңдон баш мааналык тиледи. Ошону менен бирге Лама Даржа өлтүргөн жуңгарлардын атактуу тейжиси Амырсаналар биригип Лама Даржага каршы чыгышты жана ага баш ийбей турганын ачык жарыялашты. Лама Даржа аларга каршы өзү кол баштап барып урушуп, ал экөөнү жеңди. Ал экөө жеңилгенден кийин Чин хандыгына жана Казак ханы Абылайдын жанына качып кетишти. Жыл санактын 1752-жылы жаз мезгилинде Кашкардын Куурчак ханы Жусуп кожо Илеге барганда, Жуңгар хандыгынын тагында Жуңгар ханзадаларынан Давачы деген отурган экен. Анткени ал баруудан бир канча ай мурда
давачы менен Амырсана кайрадан кол курап келип, эл балыкка чабыл жасап киришип, Лама Даражаны өлтүрүп, такты тартып алышкан эле. Бирок көп узабай давачыны хандыктагына жөлөп чыгарган Амырсана менен давачынын ортосундагы ынтымактык бузулуп, ада экөө такталашып, өз ара кескин күрөштөрдү жүргүзүштү. Натыйжада Тарбагатайдын ичинде экөөнүн ортосунда чоң уруш болуп, акырында Амырсана жеңилип, Хаканчынды мааналап качып кетти. Эми угууларга караганда Амырсана Чиең-Лоң хандан кайра-кайра суранып, эсепсиз манжу кошундарын баштап, Жунгарияга карай келе аткан эмиш. Жусуп кожо Жунгар ордосуна мына ушундай баш аламанчылыкта барып калган эле. Ал абалды көрүп, Жунгар хандыгынын зоболосунун тез арада пастап кетүүсүнө көзү жетип, канча жылдардан бери зарыгып күткөн, көңүлдөгү арзууларды иш жүзүнө ашырчу мезгили келиптир. Бул мөрттө ганимет билүү керек. Максат ниеттерге жетүү үчүн тедирээк кайтсам болчулай деген чечимге келип, көрүнүштө болсо да алгач келген белектерин давачыга тапшырып болуп эле Кашкарга кайтмакка күтүндү. Бирок аны убактынча кармап калды. Бири ал жерде ак үйлүү болуп турган энеси Низамидин кожо, Камыш кожо, оорудан айыкпай көз жумду. Жусуп кожо анын акыреттик иштерин бир жактылуу кылуу үчүн бир мезгил туруп калды. Аны бүтүрүп болгондон кийин давачынын алдына кирип кайтмак болгондугун билдирди эле. Давачы хан ынабай: "Кайтууга алдырабан кожом. Кол астымдагы тежжилер мага каршы кол көтөрүп жатышат. Чиең-Лоң хан бул жерлерди карамаган алуу үчүн бастырып келе жатат. Азыр менин башымдын ичи да тышы да ооруп жаткан кези. Мына ушундай жагдайда мага акыл айтар кеңешчи, жөлөк болор бел керек. Сиз кайтсаңыз болот, азырынча туруп туруңуз. Башыбызга келгенди тең көрүшөлү" деп кайтууга уруксат бербеди. Андан кийин бир канча ирет суранса да, давачы ынабады. Ошондо Жусуп кожо өз буту менен келип, өз башынын кармалып калганына өкүндү. Бирок жеңилдик кылган менен болбой турганын билет. Анткени бул жерде ак үйлүү болуп турушкан бир канча кожонун балдары анын ичинде бар. Өзү менен бирге илеге келген Кашкар акими Кебекбек да жунгарлардын көзөмөл астына түшүп калышты. Эгер ачык аракет колдонсо, алардын башы коопко жолугат. Ошого ал көп ойлонуп, амал арга менен давачынын колунан кутулуп кетүүнүн аргасын издеди. Алды менен Кебекбекти Кашкарга жандырмак үчүн давачынын алдына кирип суранды: "Урматтуулук хан ата, биздин түбөлүк башмаанайыбыз. Сиздин бир ооз сөзүңүз биз үчүн жол көрсөтүүчү чырактай басар жолубузду жарытып турат. Ошого биз бул жерде кал дегенден кийин мен сиздин айтканыңыздан чыкпай, сиз менен бирге ыракатты тең көрүп тура берейин. Бирок сизге маалым кыла турган бир зарыл иш бар. Ал болсо да өзүңүз абдан билесиз. Биз жакта Кыргыз деген бир эл бар. Ал өтө ээн баш, коркпос, ары урушкак келишет. Бир канча жылдардан бери сиздин түптүү журтуңуз Кашкарга кооп салып келди. Мен бул жака басарда алардын бир иреттик жаңжалын араң басыктырып коюп келген элем. Бул ирет сизге салам бергени Кашкар акими Кебекбек экөөбүз тең келген элек. Эми карасам экөөбүздүн тең бул жерде узак туруп калышыбыз Кашкардын амандыгы үчүн кемтик болуучудай турат. Мен алардын Кебекбек экөөбүздүн тең Кашкарда жоктугубуздан пайдаланып, калага чабыл жасап кирип, сиздин жеңилбес билигиңизге залал жеткирер бекен деп энсиреймин. Ошого бул жерде калсам да Кебекбек акимди Кашкарга кайтарсак, ал даярдуулугумдун абдан ойлонуп көрүшүн суранам. Давачы хан бир аз ойлоно түшүп: "Болуптур. Кебекбек Кашкарга кайтса кайтсын. Кашкар бизге албансалыкты арбын тапшыруучу бай журт эле. Кең Кашкардын тынчтыгы мага абдан керек. Ал кайтып барып, Кашкарды мен бардагыдай жакшы башкарып турсун" деп уруксат берди. Өзүнө давачыдан эптеп кутулуп кетүүдөгү алгачкы айласынын иш жүзүнө ашкандыгынан ичинен гымыңдап сүйүнгөн Жусуп хан кожо давачыга кулдук деп чыгып кетти. Ошентип Кебекбек Кашкарга кайтар болду. Жусуп кожо ага эки түрдүү милдет тапшырды. Бири Жусуп кожонун кыргыздардын жол башчысы Өмүр мырзага жазган купуя катын ага өз колу менен тапшыруу. Экинчиси кыргыздар аракетке келгенден кийин Кашкардын кооп астында калгандыгы жөнүндө Жунгар ханы давачы менен Жусуп кожого шашылыш маалымат жолдоо.
Gebekbek bu mіндеттерді сөзсіз орындай тұрғандығына убада беріп, Қашқарға жөнөп кетті. Жусуп Кожонун Өмүр мырзага жазган катынын мазмуну төмөндөгүдөй эле. Урматтуу дилдеш кыргыздарым, сиздердин ата-бабаңыздар байыртан тартып, баш кол башчы болуп, исламдын кылычын тартынбай марттык менен чаап келген эле. Ошон менен бирге сиздердин ата-бабаларыңыз биздердин ата-бабаларыбызга акыйда ыхлас кылып келишиптир. Биз айтабыз, ибадаттын эң абзели калмактарга казат кылуу. Бул иштин даражасы улук болуп, эреендерге корстонуу жана сыймык келтирет. Ошону менен бирге чексиз аброй алып келет. Көз карандылык эреендерге ар намыс эмеспи? Өмүрдүн акырында кара жүзүмдү агартармын. Азаттык кылычын бул калмактардын башында тартынбай чабармын. Канча жылдардан аларга кылган кулчулугумду жандырып, оорагымды ордуна келтирермин. Эгерде сиздерге туура келсе, биз белги кылган күн саатта даяр болуп бизге жар медет берерсиздер. Наамат тамам. Жыл санактын 1752-жылы Рамазандын 4-күнү Кашкар өкүмдары Жусуп хан Кожо кичипейилдик менен мөөрүмдү бастым. Кала акими Кебекбек Кашкарга кайтып келгенден эртеси эле бул катты алып аттанып, бир канча жакын жардамчылар менен кыргыздардын кол башчысы атактуу би Өмүр мырзанын ордо айылына жетип келип, чоң ак өргөнүн эшигине түштү. Коргоочу кызматкер кирип, Кашкар акими Кебекбек мырза сизди издеп келиптир, деп кабар кылды. Ак өргөнүн төрүндө бийик мамыктарга жөлөнүп, кат-кат аюу талпактын үстүндө отурган Өмүр мырза башын көтөрүп, баштап киргин, деп уруксат кылды. Урматтуу улук мырза би, алдын дениңиз аманбы? Кебекбек мырза үйгө кирип келип, колун бооруна алып салам берди. Урматтуу аким мырза, өзүңүз да сак санамат жүрөсүзбү? Келиңиз төргөтүңүз. Кебекбек аким жайгашып отургандан кийин, урматтуу мырза би, өзүңүзгө Жусуп хан Кожодон атайын кат алып келдим, деп жанындагы катты чыгарып, андан кийин арадагы сөз токтоп, үй ичин жымжырттык басты. Өмүр мырза катты ук болгондон кийин көп кече ойлонуп отуруп кетти да: аким мырза, эрекче кат алып келген турбайсызбы? Муну албетте өтө купуя сактоо керек. Хан Кожомдун ынсап уйбанга келип, акыйкат жолуна түшкөнү жакшы болуптур. Мындай болгондо ал кишинин бүткүл калка алам алдында жүзү жарык болот. Ал киши мурунураак ошондой ниетке келиши керек эле. Көп кечигип калды. Ошентсе да кереги жок. Жакшы иштин эмне эле болгону жарыкка чыкканы жакшы. Мен хан Кожонун бул аракетин чын көңүлүмдөн колдоп кубаттайм. Бирок угушка караганда чыгыш жактан Манжу деген бир калк чыгып, Жунгарияны карай келатат дейт. Калмактарга коо каяша айтабыз, аларды кандай кыларбыз? Кабарыңыз барбы? Калмактар аларга каршы эмне чаралар колдонуп жатты экен, деп Кебекбекке кайрылды. Бул кабар чын, деди Кебекбек дароо жооп кайтарып. Машырык жактан Манжу деген бир калк чыгып, берини көздөй келе жатат. Алар Жунгариянын бир канча кала айылдарын басып алган имиш. Ал эми калмактар алардын жолун тосуп кармашып жатыптыр имиш. Биз мына ушул жагдайдан пайдаланып, көтөрүлүш жасап, жергебиздеги калмактарды сүрүп чыгарып, туу тиктесек дейбиз. Ошондо гана балекет Жунгар тарапка кетип, бизге кут жеңиш бет алар. Эгер андай кылбай дагы эле жунгарлар менен бирге тура берет экенбиз, анда жаңадан келаткан тигил кудуреттүү манжулар жунгарларга болуштуң деп бизди да сизди да соо койбойт. Ошол үчүн биз көтөрүлүп чыгып, алды менен калмактарды жоготуп, анан алар жөнүндө ойлосок болот. Бул максатка жетүүдөгү эң жакшы чара амалдар кайсылар? Деп суроо берди Өмүр мырза. Анда Кебекбек аким алдырабай жооп берип: мындагы эң жакшы чара уйгур кыргыздардын бекем мынтымагы жана мекенибиздеги бардык калк, бардык улут бир туу астына уюшу. Жусуп хан Кожонун ою мына ушундай болгондуктан мени сизге атайлап жиберди. Эгер сиздер бизге кошулуп жөлөк тирек болсоңуздар, анда биз ар кандай жоого бербегидей жеңилгис күч болуп чыга келебиз, деди Кебекбек аким. Өмүр мырза маселенин курчтугун жана татаалдыгын сезди да бир кыйлагача отуруп кетип кайта сурады. Анда Жусуп хан Кожо менден эмнелерди талап кылат экен? Мен азыр эмне иш кылуум керек? Бали, урматтуу мырзам, акылдуу адамсыз да, деди Кебекбек аким ачылып жайылып. Маселенин тоготер жери мына ушунда. Сиз Жусуп хан Кожону колдоюн, ага жардам кылайын десеңиз,
Азыртан баштап кыркырдагы кыргыздардан 40-50 миң кишилик кол жыйнап, кару жарак атууналарды камдап, машык алып барыңыз. Биз жактан ойт деп кабар берилген замат аттанып чыга каласыз. Биз сиз менен бирге бирикме кол курайбыз. Кошунга Жусуп хан кожо менен тең туруп кол башчылык кыласыз. Болот аким мырза. Мен сиздердин сунушуңуздарга кошулдум. Колду азыртан баштап кураймын. 40-50 миң кишилик жарактуу колду курап чыгууда кеп жок. Бизди каерге жиберсеңер артыбызга кайтпайбыз. Бирок сиз Жусуп кожого жана хан кожолордун эң улуусу болгон Кожо Жаан Аршыга айтыңыз. Мен туу көтөрүп жоого каршы аттанып чыкканда, Ак суу, Күчар, Турпан, Бай, Уч, Артыш Кашкарлардын акимдигин бизге, кыргыздарга берсин. Аларды мен дайындаймын. Ошондой эле бул журттардын 10 жылдык албан салыгы мага таандык болсун, деди Өмүр мырза өз оюн ачык айкын билдирип. Аким Кебекбек Өмүр мырзанын бул шартына адегенде жооп бере албады. Анткени Кебекбек өтө акылдуу, айлалуу, ишти кыларда ойлонуп кыла турган адам эле. Анын назарында жуңгарлардын колунда куурчак хан болуп туруп жаткан бул кожолордун бийлиги барган сайын чирип, асты жагы тешилип жаткан чалды бар кемеге окшоп калган эле. Кожолор бул кемени мейли жуңгарлар менен биригип айдасын, мейли кыргыздар менен биригип айдасын, бул чалды бары чыккан кеменин сууда чөгүп кетпестигине кепил боло албайт эле. Ошого бул маселеде өз көз карашын ачык айтпай, хан кожолорго айтып, анан бир жактылуу кылууну билдирди. Ошону менен ал Жусуп кожо ханга берген убадасы боюнча Кашкардын кооптуу жагдайы жөнүндө алмалыкка маалымат жолдоо үчүн алдырап Кашкарга кайтты. Ошентип кыргыз кол башчысы Өмүр мырза кожолордун бул сунушуна кошулуп, өз атынан жооп кат жазып, Кебекбектен кайра жиберди. Анын артынан суулардагы кыргыз урууларынын бийлерине адам чаптырып, убакыт орун белгилеп кеңешмеге чакырды. Алакандай катты алышкан кыргыз уруу бийлери Өмүр мырза белгилеген жерде тез менен чогулушуп, ийри олтуруп түз кеңешип, ар бир бий белгилүү санда кол курап согушка даярдык кылуу жөнүндө чечимге келишти. Жыл санактын 1752-жылы жайдын бир күнүндө Алмалыктагы Жуңгар хандыгынын ордосуна Кашкардагы Кебектен Жуңгар ханы Давачыга шашылыш кабар жетип келди. Бул маалымат ал жерде туруп жаткан Жусуп кожонун колуна да бир убакытта тийди. Кебекбектин маалыматы мындай эле. Адырети кожо момун баштуу мен Кебекбек аким жана бардык Кашкар бектери Жуңгар хан төрөсүнө төмөндөгүдөй арыз кылабыз. Кашкар айланасындагы бардык кыргыздар биригип, кеңеш кылышып, палан күнү палан саатта 4 тараптан келип Кашкарга бастырып кирип, мал мүлкүн тоноп талап, адамдарын туткун кылалы дешиптир. Иш убагынан өтсө өкүнгөн менен ордуна келбейт. Сиздерге журт керек болсо тез менен жардам кылыңыздар. Кыргыздын жолун тоскула. Келбесеңер Кашкар колдон кетет. Бул маалыматты тапшырып алгандан кийин Давачынын башы айланып кетти да, акылмандары жана ноёндору менен кеңешти. Бирок ылайыктуу чара таба албады. Акырында Давачы каарданып, Кашкарга кошун жибермекчи болгон эле. Кеңешчилери туура көрбөдү. Айтса айтпаса ал кезде Жуңгар хандыгы менен Чин хандыгы согушуп жаткан учурда Кашкарияга жиберүүгө кол күчү жетишпейт болчу. Айласы кеткен Давачы хан акырында Жусуп кожону чакыртып келип кеңеш кылып, Кебекбектин маалыматын сиз да окуп чыккансыз. Абал коркунучтуу жана татаал. Жуңгария хандыгынын өз ичинде бөлгүнчүлүк болуп жатат. Көөнө душманыбыз болгон Хаканжындын ханы бизден бул жерди тартып алмак үчүн эсепсиз кошун жиберип, дарбазаларыбыздан бастырып кирди. Эми тигил кыргыздар Кашкарга тийишип, ал жерди бизден тартып алмакчы болуп жаттыр. Аларды басыктырууга кол жиберүүгө аргасыз калдык. Сиз акыл эсте кемелине жеткен ыкым чараларыңыз арбын данышман адамсыз. Бул ишти кандай бир жактылуу кылганыңыз жөн? Кандай кылганда бизге пайдалуу жол тапканы болор? Менимче сиз Кашкарга кайтып кетип, өз колуңуздагы колуңуз менен кыргыздарга такыл турсаңыз, Кашкарды коргоп калсаңыз кандай болор? Мен мындан башка жакшы чара таба албадым. Сиздин оюңузду уксам, деди. Жусуп кожо бул сөздөрдү угуп ичинде өтө сүйүндү. Өзүнүн андан кутулуу мезгилинин жетип келгенин түшүндү. Бирок Давачы хан сынап жатабы деп ойлонуп калды.
Ошол ал ак адил киши өңдөнүп, чандырбай кеңеш берип: "Хан төрөм, кыргыздар өтө кооптуу калк. Алардын Кашкарды басып алмакчы болушу биз үчүн абдан коркунучтуу. Ошентсе менин барышымдын кереги жоктур. Мен сиздин жаныңыздан айрылсам болбос. Менимче Кашкарды коргоп калуу үчүн уулум Абдылда барса эле болор. Ал менин уулум болгондуктан кыргыздар андан коркуп токтоп калса ажеп эмес. Эгерде бул маселени ал дагы бир жактылуу кыла албаса, анан мен барамын", деди. Тегинде Жуңгар ханы Давачы оңой неме эмес эле. Ал бул кабардан чочуп, кантер айласын таба албай турган болсо да, жогорку сөздөр үчүн Жусуп кожону сынамакчы эле. Бул иште акылдуу айлакер Жусуп кожо да бош келбеди. Ал бул кеңеш менен эки түрдүү максатка жетти. Бири Давачынын чын же жалган айтканын сынамак болуп, акыры жалгандыгын сезди. Дагы бири өзү алды менен Кашкарга кайтып кетсе, уулунун кутулбастыгына көзү жетип, алды менен уулун ак үйлүүлүктөн куткарып, анан бир айла кылып өз күнүн ойлонду. Жусуп кожонун жообун уккан Давачы хан аны жаман максатта эмес экен, дагы эле мага баш ийет экен деп жоромолдоду да, кара күчкө карс-карс күлүп: "Анда кожом бул иш сиз айткандай болсун. Кичи кожо азырдын өзүндө Кашкарга кайтып кыргыздардын бизин кайтарсын. Өзүңүз менин жанымда кеп кеңеште болорсуз" деп жол жобо берди. Ошентип кожо Абдылда көзөмөлдөдөн азат болуп, Кашкарга кайтар болду. Жусуп кожо анын ордуна барымтада туруп кала берди. Жусуп кожо баласын узатып колуна бир парча кат карматып: "Бул катты жашырып алгындагы Муздабандан ашкандан кийин окугун. Андан мурда ачып алба жана жоготуп койбо" деп тапшырды. Абдылда кожо күндөп түндөп жол жүрүп, Муздабандан оңуштуу өтүп, Ак сууга жетип келгенден кийин атасынын берген катын ачып окуду. Жусуп кожо катты мынтип жазыптыр: "Сүйүктүү перзентим, менин сени өз ордумда Кашкарга кайтарымдагы себепти билгиң барбы? Билсең, иштин жөнү мындай: эгерде Кашкарга өзүм алдында кайтып кеткен болсом, бул калмактар сени уланды түрдө ак үйлүү кылып кармап калган болор эле. Анда сен түбөлүк ушул жерде туруп, журтубузга кайта албай калат элең. Ошого мен бул чараны ойлоп таптым. Алды менен сенин кайтып кеткениң оң. Эми менин кайтып кетим үчүн дагы бир арга табалы. Сен Кашкарга жетип барбай туруп, жарым жолдон Давачы ханга бир кат жазып жибергин. Ал катта кыргыздар көп ирет чабуул жасап келип, журтубузду талоон кылып, букараларыңызды эти жок сөктөй мүлжүй баштады. Кашкар жергесинин көп бөлүгүн ээлеп алды. Калайык калк өтө коркунучта калыптыр. Кээси мекен журттарынан кубалап чыгылыптыр. Аларга эч ким каршылык кылып такоол тура албаптыр. Бүткүл Кашкар карамагында башаламанчылык күч алыптыр. Элдин көбү кыргыздарды колдоп, алардын бийлигине баш ийип жатыптыр. Эгерде сиз төрөм бизге тезирээк жардам бербесеңиз, Кашкар бүтүндөй колдон кетет. Сиздин бийлигиңиз кулап түшөт. Биз алардан көп алсыз келип теңдеше албадык. Куткарууңузду күтөбүз" деген мазмунда болсун. Тек ушул чара менен гана Кашкардагы ырыскымды калыбына келтирермин. Кожо Абдылда атасынын катын окугандан кийин болуп жаткан жана болоор иштин жөн жайын түшүндү да, заматта жогорку мазмунда кат жазып, ишенчиликтүү адамын эрең кабыргага кайра жиберди да, өзү Кашкарга карай кетти. Эки жактан келген эки чабарман Давачы хандын ордосуна тең кирип келишти. Чабармандардын бири Үрүмчү, Жымсар жактан келген болуп, Хаканчындын колу жагынан жеңилген калмак тейжисинен маалымат алып келген эле. Улуу төрөм Давачыга жетип маалым болсун деген эле Жуңгар тейжиси маалыматында. Бүткүл чөлкөмдү каптап келаткан эсепсиз көп Хаканчын колдору Комол, Пычан, Турпан, Кучиң, Жымсарларды басып алгандан кийин эми жабылып келип Үрүмчү, Манас калаларын ээлеп алышты. Бир бөлүгү Алтай, Тарбагатай жактарга бурулушту. Алардын алдында ач бөрүдөй жаланып, алиги биздин саткын тейжибиз амырсана жүрүптүр. Алдын тосуп токтотууга аргасыз калдым. Улугум, өзүңүз алтын башыңызды көтөрүп, алдыңкы сапка бир келип кете аларсызбы? Сиздин атаңыз менен бардыгыбызды сорууга ооп тартып, белин түйүп келаткан кара ажыдаарлар кайра түрлүп артына жанса ажеп эмес? Муну угуп Давачынын башы айланып барып кайра эсине келди. Ал эми чабармандардын дагы бири
Кашкар жактан келген болуп, ал Кожо Абдулдадан жогоруда айтылган катын алып тез жетип келген эле. Биринчи маалыматты көрүп, алы кетип араң отурган Давачы хандын башынын ичи да, тышы да катып отурганда, экинчи маалыматты укканда алтын тагында тынч отура албай, күйпөлөңдөп, таманынан жалын башынан түтүн чыгып онтоп кетти. Эй, сыйынарым, табынарым Бурхан Шархан, эми кандай кыламын? Эмне арга табамын? Кайда кеттиң алтын бутка табынган ата-бабам арбага? Кыйын кезең, кыйын күн келди башыма. Арам урган амырсана, кап сени. Ордо кеңешчилери, тейжилер жүгүнө түшүп келишип акыл насаат, кайрат, сабыр айтышты. Акырында чыгыш жакты көздөй эң акыркы калдык колдорун жийип терип жөнөттү да Жусуп Кожону чакыртты. Азирет Жусуп Кожо башыбызга не деген жаман күндөр түшүп жатты. Колубузду кыйын кезек тосуп жатты. Эми түштүк жакты тынчытуу өзүңүзгө калды көрүнөт. Ал кыргыздар башыбызга балайда салатпайм. Эми өзүңүз Кашкарга барып бул иштердин аргасын кылбасаңыз, алардын салган жаңжалы бүткүл Кашкарды каптап кетет. Тез жолго чыгып Кашкарды кыргыздардан куткарыңыз деп, бардык жамааты менен Кашкарга кетүүгө уруксаат кылды. Бул Жусуп Кожонун күнөө түнү басса турса күсөгөн арзуу арман эле. Ошого бул жарлыкты угары менен бул жагдайды канимет билип, адамдарын баштап жолго чыгып, караңгы жарык дебестен муздабанды ашып, дарыяларды кечип жүрүп, 7 күн дегенде 3 турпанга келди. Калаада Кожашы аттуу бирөө аким эле. Ал көп акылдуу эле. Көп айлакер, жүргөн турганы арамдык менен толгон, канкор арамзада адам болуп, ал айла амал кылганда от менен сууну бири-бирине кошо алат эле. Тил майламчылыктан момдой эритип таштар эле. Ал ар дайым жаман ниетте ушак айың таратып турбаса, ар дайым мусулман карындаштарына коого жасап турбаса, көңүлү кубанбас эле. Жусуп Кожо 3 турпанга келгенде ал жалгандан ырсайып алдын тосуп чыгып: "Хан Кожо, падышанын урпагы Жусуп Кожонун бул жактарга келгени биздин таалайбыз. Улуу даражалуу кожомдун жерибизге кадам басканына өтө кубанычтуумун. Калмактардын көзөмөлүнөн кутулуп ислам жолун ачканы келдиңиз го деймин" деп ийилип салам кылып жойпуланды. Жусуп Кожо анын айлакер адам экенин билгендиги үчүн сыр бербестен: "Кут Алладан болсун" деп тим болду. Бирок Кожашы андан бетер жуукурланып: "Өзүңүздөй атактуу, билимдүү, акылдуу кишинин калабызга келиши биз үчүн зор бакыт. Кутмарек колуңузду бир кармап койсок, төбөбүз көккө жеткендей боло түшөт. Сиздей улуу заттын чет жака калага келиши оңой эмес. Ошого кылымдын кырдаал абалдарынан бизди кабардар кылганча отурарсыз. Уккан кабарга караганда иле жак тынч эмес. Хаканчындын эсепсиз колдору бул жактарга карай бастырып келатат деген имиш бар. Хан Кожом, бул кептер ырастырбы?" деп сурады. "Балким ошондойдур" деп кош жак бастык менен жооп жандырды Жусуп Кожо. Анан: "Хаканчындын колдорун көрбөдүм, иленин ичи ырас башаламанчылык экен. Ошол үчүн мен ал жерде тура берүүнү каалабай, Жуңгар хандан уруксат алып элиме кайттым. Менде башка максат жок. Кашкарга кайтып барып тынч турмуш өткөзөйүн дейм. Мага жол азабы оор келиптир. Эс алгым келип турат. Айып көрбөсөңүз бүгүнкү сөз ушул жергече болсун. Мени бир аз тынч коюңуз. Калган кеп сөздөр болсо эртең сүйлөшөрбүз" деди ал. Экөө суз коштошту. Дем алыш үйүнө киргенден кийин Жусуп Кожо ойлонду. Кокус түн ичи калмактардын жанына барып тукуруп, мага убарачылык салып жүрбөсүн. Ошол себептүү түн жарымында жоролорун ойготту да, эмиректерин жыйнаштырып, Уч каласынан чыгып Кашкарды көздөй жөнөп кетти. Эртеси эртең менен Кожашы аким Жусуп Кожолор жаткан үйгө келип карады эле, эч ким көрүнбөдү. Муну көргөн Арамзада Кожашынын оюна дагы чоң күмөн түштү. Оюмдун чындыгы эми ырасталды. Жусуп Кожо Жуңгардын башкаруусунан чыгыптыр. Калмактарга карата кек кылычын чабууга кабыныптыр. Ошого бул ишти Жуңгар ханына кабар кылуум керек. Айлакер Жусуп Кожонун тополон көтөрүүсүнүн алдын алуум керек деген корутундуга келди. Кожашы бек камынып илеге карап жолго чыкты. Ал ошол басканча 4 конуп 5-чи күнү Алмалыкка Жуңгар ордосуна кирип келди да Давачы ханга жүгөнүп салам берди. "Урматтуу улуу хан төрөм, алтын дениңиз аманбы? Мен бир зарыл ишти өзүңүзгө айтайын деп шашылыш келдим.
Жусуп кожону Кашкарга жандырыптырсыз. Бул дурус иш болбоптур, анткени анын ниети башка экен. Ал бул ирет Кашкарга барган замат сизден бет буруп башыңызга кылыч жабат. Муну 5 колуңузда көрүңүз. Ал сизди алдап, ак үйлүү болуп турган өзүн жана балдарын куткарып бошонгондон кийин сизге каршы тополоң козгоо максатына жетмек болуптур. Аны өз жаныңыздан чыгарбай бекем көзөмөлдөп кармашыңыз керек эле. Эми да болсо аракет жасап көрүңүз. Ак суу акими Абдылвахапка жардык түшүрүп, Жусуп кожонун артынан киши жиберип кармап келүүнү буйрук кылыңыз. Эгер Абдылвахап аны кармап келсе, андан жакшы. Анти албаса башыңызга бала үйлөр, деп көптөн көп зарланып айтты. Давачы хан кожашынын кеңешин туура тапты да, Ак суу акими Абдылвахапка кат жазып, бир жунгарды элчи кылып жиберди. Ак суу акими Абдылвахап тегинде күмөнкор арамзада, кызыл көз адам эле. Жунгарыянын атайын элчиси анын жанына келген кезинде Жусуп кожо ак суу карамагынан кеткенине 5 күн болгон эле. Ошого ал кап деп бушайман кылып колун тиштеп калды да, алиги жунгар элчисине дагы бир адам кошуп Кашкарга Жусуп кожого кат менен жөнөттү. Жусуп хан кожо деп жазды ал катында. Калма хан төрөсү сизди кайра чакырат. Амырсана көп кол менен келетат имиш. Ал келгиче тезирээк илеге жетип барыңыз. Эгер убагында барып кеңеш берсеңиз, хан төрөмдүн эсинен түбөлүк чыкпайсыз. Ошого тез илеге кайтыңыз. Эгер бул сөзгө макул болбосоңуз, жаныңызга бекем болуңуз. Жусуп кожо Абдылвахаптан келген катты тапшырып алгандан кийин анын өзүнө тузак куруп жатканын билип алды да, бутумдун кызыл жүгүрүгү оорусу бар эле. Азыр кармап калды. Сакайгандан кийин барамын. Ушул өтүнчүмдү калмак жунгар төрөсүнө жеткирип коюңузду суранам, деп жооп кайтарды да, жеркендеги чоң акеси Кожо Жаан аршы менен кеңешүү үчүн жеркенге жөнөп кетти. Ошентип жунгар ханы Давачы менен Абдылвахаптын айла амалы керге келбеди. Алиги жунгар элчиси да көңүлү сынык артына кайтып, оболу ак сууга келип, анан ханына кабар кылуу үчүн алмалыкты көздөй жол тартты. Жыл санактын 1752 жылы көз күндөрүнүн биринде жунгар ханнын темир тырмагынан кутулган Жусуп кожо күндөп түндөп жол басып, Жеркен каласына барып, агасы Жеркен ханы Жакып кожо менен Кожо Жаан аршы менен көрүштү. Алар кызуу абал сурашты. Бирдемден кийин Ордо сарайга алардын энеси Хотен ханы Абдылда кожо менен Кожо Жаан аршынын баласы Сыдык кожолор кирип келишти. Тагдыр экен, бир тууганыбыз Низамидин кожо каза тапты. Мен маркумду өз колум менен узатып келдим, деп көз жашын куюлтту Жусуп кожо. Отургандардын кээси үндүү, кээси үнсүз түрдө ыйлап сыкташты. Кожо Жаан аршы Куран окуп алакан жайып бата кылгандан кийин кадырман иним Низамидиндин убактысыз каза тапканына өтө кайгырдым. Мен атасы ордуна агасы туруп өз колу менен жууп тарап, ак кепин деп жети кетмен топо салып көмө албаганыма өтө өкүнүчтөмүн. Байыркылардын арпа буудайдын саманын шамал айрыйт, урук туугандарды өлүм айрыйт дегени төгүн эмес экен. Биз карап туруп бир жерде боло албай, бир тууган инибизден айрылып калдык, деп кыйлыга чейин өксүп ыйлады. Инилери жана баласы ага кайрат айтты. Тагдыр экенин эскертти. Алар: сиз кайгыра бербеңиз. Ал ыраматылыктын керези боюнча анын сөгүн Жеркенге алдырып келип, ата бабабыздын сөгүнүн жанына коюп, анын атына атап медресе салдырып койсок, арбагын сыйлаган болобуз, деп араң сооротtu. Бир тууганы Хамуш кожо жөнүндө аңгеме айтылып, аягына чыккандан кийин Кожо Жаан арышы: элибизде өлгөндөр үчүн эмес, тириктердин кайгысына ыйлаш керек деген кеп бар. Биз эми мындан кийин бул жердеги калкты кандай азат кылуу жөнүндө абдан ойлонолу. Менимче биз калмактар өз ичиндеги калбачыр менен болуп бул жактарга кароого чолосу тийбей жаткан ушул убакыттан пайдаланып, жунгарлардын өкүмдарынан кутулуп карандысыз бололу. Азыр ошол шарт жагдай бышып жетилди деп караймын. Ар кимиңиздердин көз карашыңар кандай экен, деди инилерине. Ооба, эгемендүү боло турган чагыбыз келди, деди Жусуп кожо аны коштоп. Биз эми качан-кача жунгарлардын моюнтугунан кутула албай тура беребиз. Атка минер, кылыч шилтер, туу тиктер убакыт келди.
Biz Жуңгар калмактарына каршы чыгып, өз алдыбызча болгондугубузду жарыялайлы. Алты шаардагы бардык калмактарды өз туубуз алдына моюн сундуралы. Кымбаттуу инем Жусупхан кожо, сиз бул ирет Жуңгарлардын темир торунан кыргыздардын чатагы жөнүндө кеп токуп чыгып, ошол амал менен кутулуп чыгыпсыз. Кыргыздар менен чын эле ынтымак түзсөк болорбу? Алар бизди чында колдойбу? Өз кезинде Моголстан токойлорунун арстандары деп аталган бул баатыр, бөөрү мүнөз калк бизди колдосо эле. Ишибиз оңго тартып, максатыбыз ишке ашат эле. Аларды колго келтирүү үчүн кандай аргаларды колдонсок болор, деди Кожо Жаан Арышы иниси Жусуп кожого карап. Урматтуу хан ага, мен бул ирет чынында кыргыздардын Кашкарга салып жаткан коркунучунан пайдаланып, Жуңгарлардын Ахмакханы Давачыга жалгандан кеп токуп, аны ишендирип араңдан зорго өзүмдү жана уулумду куткарып келдим. Азыр менин кыргыздар менен болгон байланышым өтө коюу. Бири-бирибизге урматты зат кылабыз. Бул жактагы ишти мага коюңуз. Мен Небак эле Кебекбек аркылуу кыргыздардын башы бии Өмүр мырза менен бүтүм жасап болгонмун. Бул жактан кадыржан болуңуз. Алар жуңгарларга өтө өч болгондугу үчүн биз менен ынтымак түзүп, сөзсүз алары каршы аттанып чыгат деген ишеничим бар, деди. Ошондо кеңеш башталгандан бери кеп кылбай, атасы менен агаларынын сөздөрүнө баш ийкеп отурган Сыдык кожо, биз жуңгарлардын бийлигин оодарып таштоо үчүн жекеле кыргыздар менен ынтымак түзүп калбастан, бардык калың калк менен, асиресе ак такыячылар, ышкыячылар менен да ынтымак түзүбүз керек. Алардын эшен кожолору жаман болгону менен ишенүүчүлөрдүн көп сандуусу биздин жакшы мамилебизге жараша ынтымакташууну каалашы мүмкүн. Болот балам, деди Кожо Жаан Арышы анын сунушуна кошулуп. Алар менен ынтымак түзүүгө аракет жасап көрөлү. Алардын эшен калпалары биз менен бир күнү кааласа, алар менен биргели алардын ичинен курбаттуу, даанышман адамдарды тандап, өзүбүзгө жакшы мамиле кылгандай жакшы ыза аттап, хандык башкаруу иштерине катыштырып, кээ бирлерин кол башчылыкка дайындасак, алар да биз менен бир жолдо басып калар. Азаттык эркиндик үчүн элди азатка чакыруу алмыстактан бери ак иш деп саналып келаткан бир маселе. Биз ынтымакташууга боло турган бардык адамдар менен ынтымакташууга аракет жасайлы. Эми ар кимибиз кылууга тийиштүү иштер жөнүндө кеп кылышалы. Сиз ызаттуу хан инем Жусуп кожо Кашкарга кайтып, Кашкар акими Кебекбек менен, Кудаяр Шабек менен жана кыргыз бии Өмүр мырза менен дагы бир ирет абдан кеңешиңиз. Андан кийин Артыштагы Абдысатарга, Ак Суу акими Абдул Вахапка, Үч Турпан акими Кожашка киши жиберип жаныңызга тартыңыз. Ызаттуу хан инем Абдылда кожо, сиз Хотенге кайтып, өз карамаңыздагы колду, калкты кыймылга келтирип, бирге тирек боло турган күчтүү кол кураңыз. Сен Сыдык кожо балам, бүгүндөн баштап бүткүл Жеркен, Каргалык, Ханарык жактардагы бизге караштуу колдорду, ары бизге көлөкөдө ээрчип жүргөн адал ниет адамдарды айланаңа топтогун. Бүткүл бийлик бардыкты колуңа алып, тезинен бир кудуреттүү кол курап чык. Азыртан баштап бүтүн калайык калкка, жуңгарларга тапшырыла турган алман салыкты тапшырбоону жарыялаймын. Жуңгарларга берилүүчү бардык чоң кичи салыктар бүгүндөн тартып күчтөн калтырылсын, деп сөзүн бүтүрдү да камылгага киришти. Жыл санактын 1752-жылы көз акырлашып кыш кирейин деп калган мезгил эле. Кең Кашкар жана анын айланасындагы көз жеткис түзөң мейкиндикке кыштын какардуу илеби каптай баштаган. Тал дарактардын жалбырактары калбай күйүлүп, бүчүрлөрү бүрүшүп, тоногон төөдөй болуп, жылаңачтанып бараткан кез. Кашкар мейкиндигинин түндүк жана батыш жактарын ороп турган бийик кебез тоонун кышы. Жаз мөңгө кетпеген ак баш чокулардын этегине жаңыдан жааган, кыламык кар кошулуп 60га жакындаган адамдын чачындай тоо бөксөлөрү бозмук тартып турат. Кашкар калаасын жиреп өткөн Түмөн жана Кызыл дарыялары жаз күнүндөгүдөй ойкуштабай, арыган аттай ыкшоо тартып басаңдап калган. Андан бөлүнгөн арык-арык суулардын жээгине бубактанган көк жалтыр муз ката баштаган. Анткени менен Алты шаардын соода борборунун бири болгон, бир бийлик астында бир нече жыл туруктуу жагдайга ээ болгон Кашкар каласынын көчөлөрү шаңдуу жана жандуу көрүнөт. Айрыкча бүгүн жекшемби базар болгондугу үчүн кала ичин бакашака, дуу-дууман каптаган. Сатармандар, алармандар бири-бирин жөөлөшүп шашылыш жүрүшөт.
Как ошол базары кызыган Кашкардын козу түш мезгилинде Кашкар хан ордосунда Жусуп кожо бийлиги менен Өмүр мырза башчылыгындагы кыргыздардын зарыл кеңеши өтүп жатты. Кашкар ханы Жусуп хан кожо Жеркенден агасы Кожо Жаан Аршынын жанынан кайтып келгенден кийин ордо ичин иреттеп кыргыздардын кол башчысы Өмүр мырзага атайын киши жиберип Кашкар хан ордосуна чоң кеңешке чакырды. Ошого бул кеңешке Кашкар бийлиги жактан Кожо Жусуп хан жана анын чоң уулу Абдылда кожо менен экинчи уулу Адирети Момун кожо, Кожо Жаан Аршынын уулу Сыдык кожо, кыргыз жактан Өмүр мырза баштаган кыргыздын чоң багыш, Кутчу, Черик, Кыпчак жана Муңгуш урууларынын бийлери, башчылары, баатыр балбан билермендери катышты. Ал Өмүр мырзага билдирүүсүндө өзү менен бирге кыргыздын бай билермендерин, өкүмдарларын, кеп кеңешке дааналарын, кол иштерине жөндөмдүүлөрүн, атактуу баатыр балбандарын алгач келип амалиятта көрүлүүчү иштер жөнүндө кеңири кеңеш өткөрүүнү суранган. Алды менен Жусуп хан кожо жыйынга катышуучуларга Жеркенде Кожо Жаан Аршы акеси менен кылынган чечимдин мазмунун баяндап, андан кийин өз оюн ачык билдирди. Биз эгемендүүлүк туусун бийик көтөрүп, эл катары бул дүйнөдө башкалар менен тең тайлаша жашап калмакчыбыз. Бул үчүн бир канча 10 жылдардан бери жерибизди басып алып, элибизди кулдукка чалдыктырган жуңгар бийлигин түп тамыры менен оодарып таштап, анын жай-жайлардагы колдоочуларын жоготмокпуз. Мына бүгүн эң көп санды түзө турган биз кашкарлыктар, жеркендиктер менен кыргыздар бетме-бет отуруп ынтымак түзүп жатабыз. Эки элдин, эки улуттун бул ынтымактыгы болбосо, төбөбүздү басып турган жуңгар башчыларынын үстөмдүгүн оодарып салуу кыйынга турат, же болбосо мүмкүн да болбойт. Ошентсе да бул күрөш оңой олтонго токтобой турган бир жолку чоң өлүм-көрүм күрөшү болуп, керек болсо кызыл кыргын, кара сүргүндүн кайнамына кирип кетишибиз мүмкүн. Ошон үчүн ар бир улут кажыбас кайрат менен кара жандарын карш урушу, айрыкча мен жана менин туугандарым белдерин бекем байлап, намысын колдо кармап, ата-бабаларыбыздын жана өзүбүздүн калк алдында кара болгон жүзүбүздү агартышыбыз керек. Атабыз Даниял кожо кечигип болсо да тобо кылып, кылычыбызды баскынчылардын башына чабууну сунуш кылып кеткен эле. Ошону жүзөгө ашырыбыз керек. Бирок биз атабызга айтыш болгон 17 жылдан бери кыймылдоого аргасыз калып келдик. Мындайча айтканда атабыздын осуяты аткарылбай келди. Эми кезек келди көрүнөт. Кептин ачыгын айтсам, ыркы жок кээ бир акимдерден, бектерден чоң үмүт күтүп кетпе. Алардын кээлери дагы эле жуңгар кожоюнун чөнтөгүн карап, оозун жалап өтүүнү абзел көрсө керек. Ошого мен Теңир бизге тууган кылып кошкон эр жүрөк кыргыз азаматтарынан зор үмүт күтөм. Алар душман дегенде кара жанын карчырып, карышкырдай атырылышат. Дос тууган дегенде ичкен ашын жерге коюшат. Алар жакынмын дегендерге адамгерчилик жылуу мээримин жүрөгүнөн аябаган баатыр, март, ак дил эл болушат. Тууганчылыкка бекем, достук ынтымакка ак жүрөк, мындай эл бул дүйнөдө аз учурайт. Ошого бул иретке зор күрөштө мен Өмүр мырза баштык баардык кыргыз туугандарымдын бизге жөлөк тирек болушуна зор ишеничтемин. Угушумча өткөнкү убада боюнча досум Өмүр мырза баардык кыргыз урууларын кыймылга келтирип, сапаты дагы саны дагы бар кол курап жатат дейт. Даярдык жагдайын угуп билсек деймин. Урматтуу Жусуп хан кожом, деп анын сөзүн жалгады кең көөдөн алт мүчөлүү бакыран көз Өмүр мырза. Өзүңүз айткандай биз эки эл, эки улут бир чөлкөмдүн ичинде тагдырлаш, дилдеш болуп жашап келаткан эгиз балага окшойбуз. Силердин кубанычыңар жана кайгыңар биз менен ортоктош болуп келет. Узак замандан бери кадимкилердин кээде жигит кылаңдайт, кээде жигит ылаңдайт деген макалындай. Биз бул Кашкариянын бийлөөчүлөрү мейли сейиттер болсун, мейли жуңгарлар болсун, мейли сиз кожолор болгула, кээде биз менен кол кармашсаңар, кээде тоң кармашып келдиңер. Бирок жакынкы жылдардан бери айрыкча кыргыз бии Арзымамет аталык ордо иштерине аралашкан жылдардан бери биз кыргыздар мейли кайсыл топтогу кожолор болсун, алар менен кол кармашып, ынтымакташып, элдин, жердин амандыгын бирге коргошуп келдик. Алдыбыздагы бир канча жылдардан бери гана жуңгарлардын баскынчылыгы себебинен кыргыздар Кашкар, Жаңысар, Жеркен калаларынан айласы чыгып кетип тоо таштардын арасында жашап келди. Тегинде тиги Сейдия хандыгынан баштап эле биз кыргыздар силер менен Ак Суу, Кашкар, Жаңысар, Жеркен, Хотен калаларын жерлеп, көчөлөш болуп бирге жашап келген болчубуз. Эми узун кепти кыскарталы.
Siz jana sizin ağаңыз Кожо Жаан аршы баштаган кожолор атабылдык намысыңарга келишип жакшы ниет, жарамдуу максатка бет алышып белиңерди байлап кылычыңарды майлап, эркиндик эгемендүүлүк тусын көтөрүп чыкканы жатасыңар. Биз бардык кыргыз журтчулугу силердин бул кыймылыңарды түп көтөрө колдойбуз. Мен жазында сиз Кебекбектен айттырган кеп боюнча даярдыкты баштаганмын. Азыр кылданган, машыккан 20 000 азаматты согуш майданына аттандыралам. Сиз мындан камсыз болуңуз. Менин бул колдорумдун бир бөлүгү Небак Жаңа Сар каласына, Кашкардын бир бөлүк айыл кыштактарына кирип орундашып болду. Кайсыл орунда, кайсыл убакытта керек болсок заматта жетип барабыз. Бирок бүгүн биз зарыл түйүндү чечип алышыбыз керек. Эки элдин бирикме колу туш келди эмес, бир оозду кароо керек. Ошого бул колго ким кол башчылык кылат? Туу башында ким турат? Мына биздин ордубуз кандай болмок? Алды менен ушул түйүндү чечип алалы. Сөздү тоготер жеринен койдуңуз, урматтуу Мырзаби. Сиздин даярдыгыңызды угуп болгондон кийин бул жөндө айтайын деп турдум эле, анда кеп мындай болсун. Мен оорукчан болуп калдым. Биздин арабызда кол иштетүү ыкмасын ийгерген Сыдык Кожодон өтөр киши жок. Ошого бүткүл Кашкария колуна Сыдык Кожо кол башчысы болсо, сиз сүрөөчү кол башчы болуп берсеңиз. Бардык бийлик, бирлик сиздерде болсун. Бул бири. Экинчи айтайын дегеним, өткөндө сизге Кебекке айткан сунуш жөнүндө ишибиз оңго тартып көздөгөн максатыбызга жетип, эгемендүүлүктү колго ала турган болсок, урматтуу Мырзаби айткандай, бир канча калалардын акимдиги кыргыздарга берилет. Ары бул журттардан 10 жылгача салык алынбайт. Ал эле эмес, Өмүр Мырза өзүңүз бийлик башкарууга катышасыз. Бул убадага мен Жусуп Кожо хандык намы менен алдын убада бере алам. Үчүнчүдөн, сиз тоого кайтып баргандан кийин үгүт жасап Кашкар жана Жаңы Сар калаларына отурукташууну каалай турган кыргыздарды көчүрүп келиңиз. Алар кааласа кадимки өздөрү турган көчө үйлөрүнө келип отурушсун. Айрым көчө курабыз десе, ага да уруксат. Андан башка сиз кураган 20 000 колдун көп бөлүгү тоодон түшүп Кашкар, Жаңы Сар калаларына орундашсын. Аларга айрым турарга жай, коргоон берилет. Атайын машыктыруучу устаздар белгиленип, биздин колдорубуз менен тарбиялансын. Эмесе, урматтуу бийлер, бектер, кожолор, акимдер, кол башчылар, биздин бул иретки чоң кеңешибиздин тыянагы ушундай болсун. Ар кимибиз өзүбүз айткан убадабызда туралы. Бардыгыбыз бир ниет, бир максатта, улуу максат. Эгемендүүлүк үчүн бирликте күч жумшайлы. Калайык калык кыймылга келишти. Өмүр Мырза башчылыгында 20 000 кол тоолордон түшүп келишип, эки калага бөлүнүп орнолушту. Кыргыздар кадимки Кашкар, Жаңы Сарга өздөрүнүн көнүкү көчөлөрүнө көчүп келе башташты. Сыдык Кожонун жана Өмүр Мырзанын буйругу менен Кашкар, Жаңы Сар карамагындагы бардык темирчи, жыгашчы, тамчы, куймачы, тикмечи усталарды жыйнап алып келип, согуш жарактарын жана кийим-кечектерин жасоого киришти. Кашкар, Жаңы Сарлардын сепилдерин бекемдеп, дарбазаларын бекемдеп, асыресе хан ордосун кайрадан жасап, согуш даярдыктарын күндөп, түндөп жүргүздү. Кыштын кыраан чилдесин күтүп аткан бул эки кала кудум жаздын жаркынындай жандашып, согуш бүгүн болуучудай эле кызуулукка батты. Ошентип Кашкардагы хан кожолордун чакырыгы менен бүткүл Кашкар, Жаңы Сар кыймылга келишип, ал жердеги Жуңгар ханы жагынан аз гана кол менен көзөмөлдөгө коюлган эрке ханны бир эле түндө жымыктырып, бардыгы тең эркиндик туусун желбиретишип, курал жаракка даярданышып, кайсы бир алыскы жерге узак сапарга аттануучудай кыймылга келишти. Алдыга жулкуну ыргыштаган аттары минген кыргыз колдорунун кала көчөлөрүн ээн эркин аралап кириши менен бул кызуулук дагы да жогору деңгээлге көтөрүлдү. Кош канат жайгашкан эки кала ар кандай убакыттарда окшобогондой жандана түштү. Калаалардын асманын элдердин эркин кыйкырыгы калдайган калайыктын кажы кужусу каптады. Кашкар бектеринин ичинде жуңгарлардын ыракатын көп көргөн, ары жуңгар тайжилери жагынан өтө сарбаптап иштетилген Кудаяр бек деген ордо эшик агасы боло турган. Ал телбе күчү бар, ишеними суз, жуңгарларга чын жүрөгү менен берилген адам эле. Ошого ал Жусуп Кожонун жуңгарлардан бет бурмакчы болуп жаткан аракеттеринен кабардар болгондон кийин жүрөгүнө коркунуч түшүп өтө тынчсыздана баштады. Кашкария калкынын жуңгарлардын кулдугунан кутулуп, өз алдына журт сурашына дегеле ыраазы эмес эле. Анын оюнча жуңгарлар мурункудай эле бул калаларды сураса,
Алар жагынан коюлган карахандар бийлик тизгинин башкаларга бербесе, мен ошолордун көлөкөсү астында элдин кан терин шимирип, жеп, жыргап жүрө берсем деп үмүт кылат эле. Жусуп кожо сыяктуулардын кыймылы тездеп, Кашкарда эгемендүүлүк жаңырыгы күчөгөндөн кийин ал Жусуп кожого астыртан кыжыр келип, анын кыймылына өчмөндүк кылып кан тер айласын таба албай, жуңгар сүйөрлөр менен байланыш жасоого ниеттенип жүрдү. Бул чөлкөмдө Ак Суу акими Абдылвахап, Уч акими Кожашы жана ушул Кашкарлык Кудаярбек, Артыштык Абдисатарбек дегендер башынан тартып эле максатташ, тыныкташ, тагдырдаш болуп, бири-бири менен агайыны дос болуп кол беришкен жакын адамдар эле. Жуңгар ханы Давачынын буйругу боюнча Ак Суу акими Абдылвахап Жусуп кожону кармап ала албагандан кийин, Жусуп кожо сыяктуулардын ниетинин чыныгы бузулгандыгына көзү жетип, бир жактан бул абалды өз кожосу Жуңгар ханы Давачыга маалым кылса, бир жактан Уч акими Кожашы менен биригип Жусуп кожого каршы аракет кыла башташты. Ошол аракеттин бир бөлүгү иретинде ал Кудаярбекке купуя кат жазып, анын Абдисатарбек менен бирге аракет кылышын өтүндү. Кудаярбек анын купуя катын тапшырып алгандан кийин, Артыштагы Абдисатарбекти жана Кашкардагы бир канча жакын досторунун үйүнө жашырын чакыртып келип, купуя катты аларга көрсөттү. Кат мындай жазылган эле: Кудаярбек баштуу Кашкарбектерине Хаканчындан Иле чөлкөмүнө көп кол келди. Ал Иленин ичи болса, өтө башаламан ары бөлгүнчүлүк. Калмактар аларга тең келе албайт. Эмне болсо болсун Кожо Жусупту өлтүргүлө. Эгер калмактардын доору болор болсо, бул аларга кызмат көрсөткөндүк. Эгер манжурлар доор сүрсө, бул дагы кызмат көрсөткөндүк болуп эсептелет. Журтту өз эркиңерче сурап турарсыңар. Каттын аяк жагына Абдылвахаптын мөөрү басылган эле. Кудаярбек отургандарга тегеретей карап: "Урматтуу бектер, мырзалар, буга эмне дейсиңер? Кандай жакшы чараңар бар?" деп сурады. Жашырын жыйналгандардын көп бөлүгү бул катты туура таппады. Кээ бирөөлөр каттын мазмунуна ачыктан ачык каршы чыгышты. Бул кат өтө жаман ниетте жазылыптыр. Хазирети Жусуп кожо өтө сергек адам. Аны алдоо кайрымагына илиндирүү кыйын. Эгер аракетибизден кабар таап калса, баардыгыбыздын башыбыз кетет. Бекерче арам өлүп кетебиз. Ошого мындай жолго баспастыгыбыз керек дешти. Бирок Кудаярдын акылын кара басып, көзүн туман каптап, басар жолун ажал тороп калган эле. Көңүлүндө шайтан ойноп, баардык ынты-зынты кожо Жусупту көздөн жоготууга берилип, кара ниети кайнап ташып айла амал менен максатына жетмек болуп, караргандан түнөрдү. Кожо Жусупту өлтүрмөйүнчө камсыз болбойбуз. Ары кандай ишибиз иш жүзүнө ашпайт. Бул канкор кожону көздөн кайым кылуу керек. Артыштык Абдысатар болсо өтө карөзгөй, өтө айлакер, зордукчу, жүрүм туруму жат, сөзү копол арамзада, дайыма жаман ишти эле ойлогон адам болуп, андан эли журту безип өтө жек көрөр эле. Анын жаманга жан таяк болуу адаты болгондуктан Кудаярдын кебин кош колдоп кубаттады. Андай тузгөрлөргө жер жүзүндө орун жок. Капкайдагы исламды ачан деп, эртеңи жок эгеменди болом деп, Кудайым жер жүзүн башкарсын деп түшүргөн ханга каршы чыккандар кара каргышка калмак. Андайларды абдан баш көтөрөлүгүндө тындым кылуу керек деп кыйкырды. Аз сандагы бир канчасы аларды колдоп эбиреп-жебирешти. Колдобогондор үн чыгарбай тим отурушту. Канкордук жүрөгүнө уюп кеткен Кудаярбек акырында жашырын жыйналышка катышуучуларына өз оюн таңуулап мындай деп корутунду чыгарды: "Эмесе кеп мындай болсун. Келерки жумада иш баштап Жусуп кожону барар жерине жеткирели. Ал жума күнү таң эртең менен айтыкер жамаат намазга келет. Ага колдош болуп келе турган жаракчан кароолчуларды алтынга сатып алсак, алар каршылык кылбайт. Биз бир нече адамды мылтык менен мечиттин үстүндө жашынтып коелу. Алар Жусуп хан кожо атынан түшүп мечитке киргиче болгон аралыкта же намазга турган убагында ок жаадырышсын. Мен 500-600 адам менен кала ичинде так болуп турайын. Абдисатарбек Артыштан 500-600 адамды баштап келип, Чарбак дарбазасынын алдында даяр болуп турсун. Айтыкер жамаат жактан мылтык үнү чыккан замат, биз бул жактан Ордо сарайга карап жүгүрөлү. Абдисатарбек Жарбак дарбазасына кирип, Ордо сарайды көздөй ат салып кирип келсин. Азына күнү бардык киши соода жана намаз менен болушат. Башка иштер менен көп илешпейт. Ошого биз бул жагдайдан пайдаланалы. Ордо сарайды басып ала алсак эле, кала биздин колубузда деген кеп.
Кашкар акими Кебекбек болсо өтө коркунчак, жөнөкөй камарабас адам. Ордо сарайга тез чабыл жасасак эле, ал биз менен ачык каршылаша албайт. Ордо сарайды талаптанып, бардык мал, мүлк, алтын, күмүштөрдү олжо алалы. Каршылык кылгандарды өлтүрөлү, соёлу, баш ийгендерге кеңчилик берели. Калаада Карахан болуп турган Атыркаң Жайсаң деген калмак 150 киши менен айрым коргондо турушат. Биз аларга да кабар кылып 30дай кишинин башына катындардын чачындай көкүл кылып өрүлгөн өрүмдү кийгизип, Ордо сарайдын тышында тургузуп коелу. Көргөн кишилер аларды калмактар экен деп чочулашып, жакын келе албай койсун. Аңгыча биз Ордо сарайдын ичин жайлап болобуз. Бул буйрук эле. Отургандардын ичинде ага кошула албай тургандары кыңк дей алышпады. Ал кошула тургандар болсо Кудайарбектин бул амал чарасын кубатташып кетти. Анын артынан Кудайарбек ар бир адамга айрым-айрым милдет тагып, келерки кылар аракетти жайгаштырды да жашырын жыйынга катышкандарды жолго салды. Бүгүнкү жыйынга катышкандардын ичинде Шаабек, Мубарек Ша аттуу эки бир тууган болуп, агасы Шаабек Кудайарбектин жардамчысы, Мубарек Ша болсо Ордо коргоочусу болуп иштейт эле. Жыйналыш шартындагы айрым милдет тагууда Шаабекке, Кудайарбекке жардамдашып кала ичинен Ордого чабыл жасай турган кишилерге жооптуу боло турган Мубарек Шаага артыштан келе турган Абдисатар бектин адамдарын калага баштап кире турган милдет тагылган эле. Ал экөө тышка чыккандан кийин кеңешти. Акеси айтты: Кудайар эшик аганын бул аракети өтө чегинен ашып кетти. Бекерден бекер бир ак көңүл журт башчысын бул дүйнөдөн жок кылмак болуп атат. Эгер ал жуңгарларга же манжурларга кулчулук кылгысы келсе, башка жол менен кырса деле болот эле го. Эмне үчүн сөзсүз Жусуп кожону өлтүрүү керек экен? Менимче өз ара кан төгүшүү жакшы иш эмес. Мен аны колдогум келбейт. Экөөбүз бул кеңешке катышып калдык. Иним, эми кандай кылсак болор? Туура айтасың, аке. Кудайар жаман жолго түштү. Ал баятан бизге куру акимдик мансабын убада кылды. Биз бул куру акимдикти деп эки дүйнөдө тең жүзүбүздү кара кылмакчыбызбы? Бизге аким болгондон көрө элибиз алдында ак жүрөк, адал ниеттүү, жүзүбүз жарык, кадыр барктуу болгондугубуз абзел эмеспи? Жусуп кожо бизге эч качан жамандык кылган эмес. Анын үстүнө бүткүл калайык калк өз азаттыгын көксөп жаткан учурда биз алардын тетири майданында турсак болбойт. Ошого экөөбүз бул ишти Жусуп кожого кабар кылалы. Эгер Жусуп кожо окуянын алдын тизгиндеп кетсе, бизге мансап бербесе деле мейли. Эл алдында жүзүбүз жарык болсо эле болду. Эгер бийлик Кудайарбектин колуна өтсө, анда да башыбызга келгенди көрө жатарбыз. Бизге бирден бир туура жол ушул, деди иниси Мубарек Ша. Ошентип агайыны экөө ошол түнү Ордого кирип, Мубарек Шанын кайнатасы, Ордо молдосу Акын Молдосакы аркылуу Жусуп кожого маалым кылышты. Бул кабардан чочуган, ары таң калган Жусуп кожо эртесинен баштап Кудайарды кандай бир жактылуу кылуу иши жөнүндө ойлонду. Ал алды менен өзүнүн из басары чоң уулу Абдылда кожону, экинчи уулу Момун кожону жана баш кеңешчиси Дербиш Баколду чакырып келди да купуя кеңеш өткөзүштү. Жусуп кожо купуялыкты бекем кармангандыктан бул ишти булардан башка Ордо бийликтегилер укпады. Кеңеш боюнча күн бекитилип, Кудайарбекти Ордого чакыртып келип кармап, бир жактылуу кыла турган, Абдысатар бекке кол жиберип кармап келе турган Кудаярдын кара тобун таш талкан кылгандан кийин Кудаяр Абдысатар сыяктуу бир канчасынан башкаларга кеңчилик бере турган, бул милдетти орундоодо кыргыздарга таяна турган, алардын күчү менен бул окуяны басыктыра турган болуп чечим кылышты. Белгиленген күнү Жусуп кожо хандын оң жактарында Абдылда кожо, Момун кожо, Дербиш Бакол, Акын Молдосакы жана башка жогору даражалуулар отурушту. Кандайдыр Кудайарбек келбеген экен. Жусуп кожонун ордосунун коргонуусун чыңытуу үчүн кыргыздардан 50дөй баатыр балбандар тандап келинип, кароолчулукка коюлган болду. Жусуп кожонун буйругу боюнча бүгүнкү аракетке алардан 10 нечеси катыштырылды. Жусуп кожо аларды айрым кабылдап, силер 3-3төн болуп көшөгөнүн артына жашырынып турасыңар. Кудаяр Ордого киргенден кийин мен ага айтар кебимди айтып болуп, Абдылда кожого тамеки сал деп буйрам. Так ошол кезде силер кирип келип, Кудаярды кармап, алтындык сарайдын артындагы үйгө алып баргыла. Андан кийин менин буйругум боюнча бир жаңсыл кыласыңар, деп тапшырды. Алар так болуп турушту. Бардык даярдык бүткөндөн кийин Жусуп хан кожо: Ордодо зарыл кеңеш бар экен. Хан дароо сизди сарайга келсин дейт деп Кудаярды чакырып келүүгө киши жиберди. Бирок Кудаяр келбеди.
Экинчи рет дагы киши жиберди. Кудаяр келбеди. Анткени ал шектенип калган эле. Ордо ичинде Абдырайым аттуу Кудаярга тууган бирөө бар эле. Үчүнчү рет Жусуп кожо ошол Абдырайым бекти жиберди. Абдырайым бек Кудаярдын үйүнө келип, хан чакырып жатса эмне үчүн барбайсыз? Тартынып коорунуп жаткан бир жериңиз жоктур? Кыжылчылыгыңыз болсо мага ачык айтыңыз. Болбосо өзүңүз бара жүргөн Ордого жүрүңүз, зарыл кеңеш бар деп хан күтүп отурат деп шаштырды. Кадыр Барктуу Абдырайым бекти көрүп Кудар бек барбайм деп айта албай, же башка себеп таба албай, коргоочуларын ээрчитип анын артынан Ордону көздөй жөнөдү. Ордо эшигине келгенде кароочулардын тартиби боюнча Кудаяр бектин ичкериге жалгыз кирүүсүнө уруксат кылынып, коргоочулары эшик сыртында калтырылды. Кудаяр узун бойлуу, мүчө качалуу күчтүү киши эле. Ал бышылдап күшүлдөп эчтекени кенебей, тепкичтерди аттап эшиктен кысылып Ордого кирди. Караса Ордо ичинде жык адам, тык эткен тыбыш жок. Бардыгы ага карап турушуптур. Азирет кожо Жусуп хан тагында сүрү менен отуруптур. Анын өңүнөн капалык анык билинип турат. Муну көрүп Кудаярдын тула бою дүүлүгө түштү да, келгенинде бушайман кылды. Бирок артына кайта албады да, кирген бойдон тагына жакындап барып башын ийип салам кылды. Жусуп хан кожо акырая бир карады да каарды унчукту. Кудаярбек, биз сага эмне жамандык кылган элек? Сенден ушунчалык кыянат кек келишин дегеле күтпөгөн экенбиз. Ойлоп көрчү. Сага көптөгөн жакшылыктарды кылып дөөлөтүңдү көрдүк. Жетилдиң, өстүң, байыдың. Биз эми калмактарга карай казат кылабыз деп жаткан ушундай учурда. Сен биз жакта турбай, калмактар жакта туруп бизге кара санаганың туз көрүлүк эме эмне? Сенден бир канча жолу чыр чатак чыкты, эми кезек биздики. Кана Абдылда, муштекке тамеки сал деп бери жака бурулду. Ошол замат көшөгөнүн артынан арстандай атырылып, 3 кыргыз чыгышты. Алардын арасында Токол Балбан аттуу бир карылуу жигит бар эле. Ал башым келген бойдон колун бооруна кошуруп турган Кудаяр бектин 2 колун бир колу менен капшыра кармады да, дагы бир колу менен белинен аткый кармап, алманы шагынан үзүп алгандай килейген Кудаярды жерден жулуп алып, так көтөргөнчө ийне салып көтөргөн бойдон эшикке карай басты. Бул көрүнүш карап тургандардын көзүнө кудум качкан түлкүнү эңип алып, чеңгелде учуп бараткан бүркүттөй көрүндү. Сарайдан чыккыча болгон аралыкта Токол Балбандын ийнинде салпалактап кетип бараткан Кудаяр бек ачуу чыңырып жиберди. Токол Балбандын арстандай күчүнө көпчүлүк таң калышты. Эй жараткан кудурет, дүйнөгө ушундай да кубаттуу балбандарды жаратат экенсиң го дешти. Алаңгыча болбой, көшөгөнүн артынан дагы бир топ кыргыздар жолборстой атырылып чыгышкан бойдон барып, сарай эшигинин алдында турушкан Кудаяр бектин коргоочуларын селейте чапты да, алар эсине келип болгуча колдорун артына байлап ташташты. Жусуп хан кожонун жанында турган жасоолчулары да кылычтарын кындарынан суурушуп, сүр айбат менен турушту. Буларды көрүп сарайдагы бардык бектердин бут колдору титиреп, чечекейлери чекчейди. Бул иштен Жусуп хан кожодон башка бир нече адам кабардар эле. Калгандары болсо мындан түк кабарсыз болгондуктан көз алдында болуп өткөн аракеттерден өтө коркуп кетишти. Айрыкча Кебекбек сыяктуу коркунчак кишилердин жүрөктөрү опколжуп, муундарында жан калбады. Жусуп кожо көпчүлүктүн өтө коркушуп, жан далбаска түшкөнүн көрүп: "Бектер, мырзалар, коркпоңуздар. Бизге душман бир киши эле, ал жазасын тартты. Башкаларыңарга эч кандай кооп жок. Баарыңар бар болгула. Мен жарыялап коеюн. Менин агдил адамдарым болгон силер эмес, Кудаярдын балдары, жакын адамдары, кол астында жакын ээрчиген жан жөлөктөрү да мындан кабатырланбагыла. Атасы Кудаяр өткөзгөн кылмышты балдары өткөзгөн эмес. Кудаяр кылган жаман иштерди кол астындагылары аргасыз кылышкан. Ошого аларга эч кандай күнөө жүктөлбөйт. Эгер кадыржан болуша албаса, дарбазаларды ачып койгула. Алар каалаган жакка кетишсин", деди. Абдысатар бул кабарды угуп, бүт дени шалдырап бошошуп, кекиртегинен тамак өтпөй качуу ниетине келди. Жусуп хан кожо аны кармап келүү үчүн мырза Даниял Барлас аттуу бир бектин башчылыгында 1000 кишиден турган колду жиберип жатып, мырза Даниял Барласка: "Абдысатарды согушпастан кармагыла. Эгер согуш болуп калса, сөзсүз киши өлбөсүн. Башаламан кыргынчылык кылбагыла. Силер менен согушпай качып кетсе жөн койгула. Артынан из басып кубалабагыла. Ал шүмшүк бул жерден жоголсо эле болду. Эгер колго тирүү түшүп калса, азар бербей мага алып келгиле" деп тапшырма берди.
Мырза Даниял Барлас колдорун баштап, Абдысатардын коргонун бир нече кат курчук алды. Ал ок атты. Бирок берки жак окторун асманга атып сүр көрсөтүп сабыр кылды. Акырында Абдысатар түн жарымында бир топ кишилерин баштап качып чыкты. Мырза Даниял Барластар аны артынан кубалабай, нерсе керектерин олжолоп кайтып келишти. Абдысатар күндөп, түндөп, Кеттайлак, Келпиндер аркылуу качкан бойдон барып, Ак Суудагы Абдылвахапка окуяны баян кылды. Абдылвахап ошол замат Алмалыктагы калмакханына маалымат жазып, Жусуп хан Кожо жана Кожо Жаан аршылар башчылыгындагы Кашкар, Жеркен, Хотен калктарынын бардыгы сизден бет буруп, сизге карата кылыч көтөрүп чыгыптыр. Алар бул максаттарын иш жүзүнө тезирээк ашыруу үчүн Кудайарбек деген алиги сизге өмүр бою адал иштеп, хандыгыбыз үчүн көп салымдарды кошкон Кашкар ордосунун эшик агасы болгон бекти өлтүрүптүр. Абдысатар бекти өлтүрүүгө көп кол жибериптир. Бүгүн Кашкар артыш калайманга батыптыр. Сизге ак жүрөк кишилер жандарын ала качып, Чилдей тарап ар кайда кетиптир. Ошого тезирээк кол жиберип буларды басыктырың. Болбогондо бийлик колдон кетет деп кат артына өзүнүн, Кожашынын жана Абдылвахаптын мөөрлөрүн басып, Кудаярдын балдарын илеге жөнөттү. Жыл санактын 1753 жылы көктөм мезгили. Былтыр Хаканчындын ханы Жуңлинин жылнама атагы Чиеңлоң Жунгарияны басып алыш үчүн жиберген колдору Жуңгар тейжеси Амыр Сананын жол баштоосу менен кирип, Комул, Турпан, Жымысарларды алгандан кийин кыш кирип кеткендиктен чабуул токтоп калган эле. Мына эми күн жылымык тартып, кишилердин мурдуна көктөмдүн жыты урулуп каарлар ээри баштаган кезде, Чиеңлоң хандын буйругу менен Манчың колдору батышты карай аттана баштады. Алардын алдын тосуп турган Жуңгар хандыгынын колдору кыш жана көктөмдүн эрекчиликтеринен, ошондой эле жер ыңгайынан пайдаланып, Маңчыңдын чабуулун араң-араң токтотуп турду. Жуңгар ханы давачы колуна кирген адамдардан шашылыш кошун курап, сабы аз болсо да, жаңыдан жаңы топторду алдыңкы сапка жиберип, жоону илгерилетпөөнүн аркасында болду. Кашкарлыктар бири-бирине шыбырашып кабар жеткизишип, күн чыккан жакта Хаканчын деген бир кудуреттүү эл бар имиш. Анын ханы өтө согушкак адам имиш. Ал дүйнөнүн көптөгөн жерлерин басып алган имиш. Анын байлыгы Кашкарды сурап жаткан ага ини кожолордун байлыгын чогултканда да, ал эмес аларды коркутуп сурап жаткан атагы күчтүү Жунгария байлыгынан да бир нече эсе көп имиш. Алтынды таарлап, күмүштү күрөктөп сузат имиш. Колу өтө көп, акыры алыс жерге жетет имиш. Аларга баш ийбеген ар кандай элдерди тебелеп тепсеп, жанчып салбай койбойт имиш. Угушка караганда Жунгариянын ханы алардын ханынын кебин укпай жинне тийип койгон экен. Ошого Жуңгар ханын жазалоо үчүн эсепсиз көп кол жиберген имиш. Адыралар топ-топ болуп ичкериден чыгып, бүткүл Жунгарияны каптаган бойдон батышты көздөй жапырылып келатат имиш. Алардын максаты көз жеткис эрен кабырганы басып болгондон кийин түштүк жакка бурулуп алты шаарды да кол астына алмакчы имиш. Калмактар кантер айласын таба албай качып жоголуу убайында имиш деген коркунучтуу кабарлар тарап жүрдү. Бул убайымдуу кабарлар Жуңгар хандыгынын төрөлөрүндө, төрт каланын хан кожолорунда катуу чочутуп, алардын коргонуу чараларын көрүшүнө себеп болуп турду. Ушундай коогалаңдуу күндөрдүн биринде Ак Суу акими Абдылвахап сыяктуулардын катын алып келген Кудаярдын балдары Алмалык каласындагы Жуңгар хандыгынын ордосуна жетип, Давачы хандын аягына жыгылып какшады. Урматтуулук Жуңгар ханы, бизден сизге маалым болсун. Биздин ата-бабаларыбыз сиздин ата-бабаларыңызга ак жүрөктүүлүк менен кызмат кылып, бүт өмүрүн силердин кол алдыңарда кулчулук менен өткөздү. Менин атам сиздин жардыңыз менен Кашкар хан ордосунун эшик агасы болуп турду. Ар түрдүү алман салыктарыңызды өз убагында жыйнап берип, хан кожолордун сөзүн жырды. Бирок сиздин жардыңызды кыйшаюусуз аткарып, өзүңөргө өтө зор кызматтарды кылган эле. Эми бүгүнкү күнгө келгенде, сизден бет бурган Жусуп хан Кожо суук колун атама сунуп, калмактардын сөзүн угасың, алардын ишин жан дилиң менен аткарасың, жана аларга биздин аракетибизди,
сөздөрүбүздү жеткиресиң деп өлтүрүп таштады. Бизди да кармап өлтүрмөк болгондо качып кутулдук. Бул жөнүндө Абдылвахап сыяктуу бектердин атайын жазган каты мынеке. Эми сизден суранарыбыз, улуу мартабалуу хан атабыз, бизге атадарчылык кылып башыбызды сыласаңыз, камкорлордон атамдын өчүн алып берсеңиз деп сизден көптөн көп суранабыз. Давачы хан алардын ыйзарларын угуп, Абдылвахаптын катын окуп көргөндөн кийин катуу ачуусу келип, катты мычкылап жерди тепкиледи. Тегинде Жусуп кожо деген арамзаданы чеңгелден чыгарбай турган кеп экен. Кап сени. Анын жанында отурган тежилер дагы казаптанып, Жусуп хан кожо менен Жакып хан кожону тилдешти. Давачы хан жардык түшүрдү. Аларды катуу жазалоо үчүн Кашкарга кол жөнөтүлсүн. Андай кылсак болбос бекен, урматтуу хан, деди бир топ тежилер ага кошулбай. Жакшыраак ойлонуңуз. Бизче азырынча Кашкарга кол жөнөтө турган кез эмес. Урматтуу хан саткын амыр сана баштаган манжу кошуну эшигибизден кирип төрүбүзгө өткөнү жатат. Мындай убакытта кол күчүбүздү бөлүп жиберсек болбойт. Азыр бизге эң негизги кооп Хаканчындан келип жатат. Аларды биздин кайтарып өзүбүздү оңдоп алгандан кийин деле Кашкарга кол тарсак кечикпейбиз. Хан Давачы көп сандагы төрөлөрдүн түрпүн көрүп, бир кыйлыга чейин ойлонуп калды да, ачуусун басып, анда кандай кылсак болот? Силердин кандай жакшы амал чараңар бар, деди. Ошону менен отургандардын ичинде Мержи Тейжи деген бир төрөсү ордунан козголуп, мындай деп сунуш берди. Урматтуу хан, азырынча Котуния өлкөсүнө кол жибербейли. Котуния өлкөсү деген уйгурлар өлкөсү. Монголча сөз, бул жерде монголдар уйгурларды атап жатат. Котуния өлкөсүнө кол жибербейли, анткени Хуйттейжи амырсана ичкериден эсепсиз көп кол баштап келип, бизге карай жутунуп келе жатат. Саткын амырсанадан пайдаланган Чиеңлоң хан ниетинен кайтпачудай көрүнөт. Жаз кирип күн жылышы менен тең, чабуулун дагы күчөтүшү мүмкүн. Ошого күчүбүздү бөлбөй бардык ынты-зынтыбызды чыгыш жакка каратып, бардык аракетибиз менен Хаканчынга такол турубуз зарыл. Бирок Котуния өлкөсүндө жөн таштап коюуга болбойт. Менимче биз иш билген, кеп билген бир акылдуу адамды элчилер тобуна баш кылып, ага кол берип хан кожолорго жиберели. Ал киши таттуу сөз, жакшы мамилеси менен бирге Котуния өлкөсүндө бизге ак дил бектерди жаныбызга тартуубуз. Бектерден Абдылвахап бек, Кашкар акими Кебек бек, Жеркен акими Казы бек, Жеркен эшик агасы Ниязбек сыяктууларга хан атынан жазылган бирден купуя кат алганча барылсын. Эгер хан кожолордун түрпү башкача болуп, жаман ниеттеринен кайтпай турганы сезилсе, алар козголуп чыгып, коргонду ичинен алуу ыкмасы боюнча кожолорду кармап бизге тапшырып берсе болот. Эгер бул чараларыбыз керге келбесе, анан жагдайга карап чыгарабыз. Менимче элчилердин аларга айта турган сөзү төмөндөгүлөр болмок. Биринчи, жакындан бери кулагыбызга жакпаган көптөгөн ушак сөздөрдү уктук. Хандык жагына мансап берилген бектер капысынан эле кармалып өлтүрүлүп атат. Бул кандай иштер, угалы деп келдик дейли. Экинчи, бир жылдан бери бизге төлөнө турган алман салыктар ордого тапшырылбады. Эмне себептен экенин билели деп келдик дейли. Үчүнчүдөн, бир кездерде туткунга түшкөн кыргыздар алынып келип, эрең кабыргада көзөмөл астында туруп жаткан эле. Жакында алар бизден уруксат албай кетип калышып, азыр Хотенде туруп жаткан имиш. Ошолору кайтарып кетмекпиз деген себептерди көрсөтүп барыбыз керек. Мына бул биздин элчилер тобунун барышындагы себеби. Ал эми кыргыздар жөнүндөгү иштин теги жайы мындай эле. Өз кезинде жуңгарлар менен болгон согушта туткунга түшкөн 1000ден ашуун кыргыз колдору жуңгарлар жагынан эрең кабыргага айдалып кетилип, ошол жерде туткундукта туруп калган эле. Мезгилдердин өтүшү менен алардын өлгөнү өлүп, качканы качып, 500 калган экен. Былтыр Жусуп хан кожо Иледен жанарында алар менен көрүшүп, биз көтөрүлүш жасап, азаттык тусын көтөргөн атабыз. Азыр жуңгар бийлиги алсырап калды. Силер да мурункуга караганда эркинирээк болуп калыпсыңар. Ошого сиздер ушул мөрттү бекем кармап, 6 шарга кайтып кетсеңер болот. Биз тигил жактагы кыргыздар менен биргели деп атабыз. Силер барсаңар күчүбүзгө күч кошулат деп айтып кеткен эле. Алар Жусуп кожо кайтары менен бир эле түндө жапырт жөнөшүп, Муздабан аркылуу
Güçarga gelip al jerde bir mezgil turup, andan Jungarlardan alsırak jerde turalı dep toptorun buzbay, Hotenge gelip turup kalışkan ele. Negizinen Kırgızdın Munguş jana Kıpçak urularından bolup, alardın başçısı Ermung Mırza degen batır ele. Kalmak handığı mına uşul işke içi köp, alarga kol salının evin taba albay jürgön çag ele. Emalar oşonu sebep kılıp, Kaşgarıyaga elçilerin jübermekçi. Eger ebi gelse al Kırgızdarda gayrat tutkun kalıp, bolbogonda kırgındap ketmekçi oldu. Merci Tejinin bul sunuşu abdan oylanu aytılgan, aylalu, akıldı sunuş bolgonduktan. Bul gengeş Jungarxanı davaçıga da, oturgandarga da jaktı. Oşuğu davaçı han jardık jariyaladı. Kotunuya өлkösüne elçiler tovu jönötülsün. Aga Merci Teji baş bolsun. Elçilerden barıp gelu aralığındaga jolukkan işlerin bir jaktılığılı okugu Merci Tejinin erkine berilsin. Al kişi menen birge akılman iş bilgenderden, çeçenderden, arı al jerden avalın toluk bile turgan bir kanca Teji törölörden başka 300 jarakты kol birge varsın. Birge barçu kişilerdi Merci Teji özü tandasın. Merci Teji başçılığında 300'den aşun kişiden uyumdalgan Jungar Handığının elçileri ileden çıkıp muz davanda aşıp, Aksu uç menen jol jürüp Kaşgarga jetip gelişti. Jusupxan Koca bulardın gele jatkandan gabar taap, elçilerden aldın tosvalı üçün Derbiş Bakol başçılığındağı 500 Uygur Kırgız çavandozların barçuka jiberdi. Jusupxan Koca Derbiş Bakolga tabıştap, alardın hareketin qarap görgülü. Jakşı niyetli bolup ortadağı tүйündörдü geňeşi arkılı çeçu maksatına geliptirbi? Je bizge kısım jasoo üçün, je arabızga bozukluk salı üçün geliptirbi? Abdan baykap, ar kanday abal bolsa maga malum kılgıla dedi. Derbiş Bakol bir neçe günçülük jerge barıp, alardı tosup aldı. Karasa gelgen elçilerden türpü başkaça, oroyloru suuk, kopol, hareketleri öktüm göründü. Derbiş Bakol monu bilip, Jusupxan Kocaga kişi jiberip abaldı malum kıldı. Jusupxan Koca kol astındağı bardık koldu, jana bir bölük kala kalkın uyuşturup, neçe min adamdı elçiler gelüçü göçögö, eki katar kılıp turguzup, jaraktandırıp, kudum soğuş kılıçıday tüskö keltirdi. Jungar elçileri kalaga girip gelgende, darbazalardın içi sırtında, göçö-göçülörde kımıldagan jarakcan kişilerden soğuş dayadığında turuşkanım görüştü. Monu görüp elçilerin jüröktörü bolkuldap, göçölörden kanday basıp ötüp, kanday han ordon aldına gelip kalgandarın tuybay kalıştı. Bul sür aybatты görgön elçilerden başları aylanıp, es uçundan getişip, jandarının tiriu kalışından ümit üzüşüp, kelgenderine 100 000 buşayman kılışıp, iç-içinen nalıdı. Ordu aldındağı maydanga girүүчү 9 eşiktin aldında alar bir-birden tekşerildi. Akırında Merci Teji başlagan 6 kişinin orduğa girip, hammenin görüşüsüne uruksat kılınıp, kalgan elçileri de maydanga turguzup koyuştu. Elçiler başçısı Merci Törö ortağa girgenden keyin takta oturgan Jusupxan Kocaga kalmakça eğilip salam kıldı. Hurmatlı Kaşgarıyanın hanı, sak salamat esen aman turasızbı? Uluk Jungarıya hanı çoң törö davaçı han sizge ak beyldi salamın joldadı. Oşon menen birge meni atayın özüňüzden aldığınızga jiberip, sizdi ilege gelip ketüge çakırdı dedi al. Jusupxan Kocaga qarap, Adreti Jusupxan Koca bolsa unçuk bastan kalmak Tejini jitiretikte otura verdi. Kandaydır bir küçtün demmenen Merci Teji gayratına gele düştü da sözün katılatıp ulantı. Seni markum ataң Daniyal Koca, Jungar hanında sözsüz başıyıp gelgen ele. Emi bugün günge gelgende senin emni olup ketkeningdi bile albadık. Saga Jungarlar menen üzöngü soğuşturguday küç kaydan geldi eken? Sen nesinde var mı? Öz gezingdeki Jungar hanı bizge toң boyundu kılgan Kaşgar törölörün eren kabırgaga alıp barıp tedek tiştetken emespe? Sen xotundarga emnege mınça işenesin? Dep küçönüp barıp, sözünün ayağın suraka aylandırdı. Anın sözünün tügöşün kütüp turgan Jusupxan Koca, Merci Törönü teşetik dep, içinen ızırınıp tursa da, sabırdu salmaktılık menen. Bizdin ata-babalarыбыздын kıyla жылдардан beri, silerden kol astında başkarılıp ötkönü ras. Oşonda ele silerden jardığın ardı. Allah Taalanın jardığında jogorу bilip, toluk atkarıp kelgende ras.
Alar ошондой кылып тигил дүйнөгө кара жүз бойдон кетишти. Силер бул жерди өзүбүздүн ээлигибиздеги жер, кандай кылсак жолду деп карайсыңарбы? Андай эмес. Менимче силер бул иштен мындай ниеттен эртерээк колуңарды тартып алганыңар түзүк. Эң жакшысы, силер өзүңөрдү билип эле бул жерден чыгып кеткениңер оң деп сөзүн бүттү. Мерджи тейже Жусупхан кожонун бул салмактуу, мааниси терең кептерин угуп жүрөгү титиреп, дени тикендешип кетти. Ичинде абалдан караганда булар бизден бүтүндөй бет буруптур. Даярдыктары дагы мыкты көрүнөт. Эгер муну менен мурункудай үкүс кылып жаакташа берсем, өзүмдүн бул жерден сак саламат чыгып кетишим күмөн окшойт деп ойлоду да, ыраңына жалган күлкү жүгүртүп, эгерде сенин ордуңда мен болгон болсом, мен да ошондой кылган болот элем. Бирок сен бизден кутулганың менен бул тагыңды башка бир борошо бороон учуруп кетпейт деп ким кепил боло алат? Күндөрдүн биринде бул жерден ышкыячылар тополон көтөрсө, же манжулар бастырып келсе кантесиң? Билсең, сага жете турган эң зор кооп манжулар жагында экенин түшүнүп жетишиң керек. Ошого сен дагы эле биз менен көмөктөшүп, Жуңгар хандыгынын маанайында жашаганың, жого биз менен бирликте каршы турганың түзүк, деди насыйкат жана эскертүү маанисинде. Бул жактан биздин камыбызды жебей эле койгонуң, деди Жусупхан кожо кенебеген мүнөздө сөзүн бүтүрүп. Башыбызга келгенде көрө жатарбыз. Кандай эле болбосун, башкалардын чабуулуна бышып жеткен элбиз го. Эми силер чыгып эс алгыла. Калган кеп болсо дагы сүйлөшөрбүз. Кечкурун Мерджин тейже өзү жаткан мейманканага Кашкар каласынын акими Кебекбекти чакыртып келип хандын мөөрү басылган катты көрсөттү. Кебекбек ага кескин айтты. Мага канчалык алтын, канчалык жогору мансап берсеңер да, мен аларды деп жүзүмдү кара кылып, жаман намды көтөрүп жүрө албаймын деп, калмактар угада кылган мансап байлыкты кабыл кылбады. Анын сөзүн жалгады. Жусупхан кожом өтө сергек даана киши. Силердин бул аракетиңерди оңой эле сезип алат. Ошого бөөдө убара болбогула деп чыгып кетти. Бирок ошол күнү кечиндеси Мерджи тейже түшкөн мейманканага Бешкерем акими Мухрам, Пайзабад акими Нияз жана бир нечелери түн караңгысында жашырын кирип келишти. Алар калмак төрөлөрүнө тоң кочуктап салам кылышып, эбирип жиберешип мындай деп даттанышты. Бизде ар кандай заман болсо да сиздердин этегиңерди бекем кармайбыз. Хан төрөмдүн жардыгына каршы чыкпайбыз. Анткени биз Жуңгар хандын дөөлөтүн абдан көрдүк. Силерге окшош төрөлөрдүн башыбызды сыйлап бөпөлөшү астында ушунчалык даражага жетиштик. Биз муну түбөлүк унутпайбыз. Бул журтту алар жакшы сурай албады. Эми калба чыгарып тополон козгоп жатышат. Биз аларга сөзсүз каршыбыз. Аларды колдобойбуз. Биздин амандыгыбыз, байлыгыбыз, дегеле биздин бардыгыбыз силер менен танасыпташкан. Сиздерден ажыраган күнү кыргыздардан баймал болорбуз. Адыр кожолор эмес кыргыздар күчөдү. Кыргыздар болбогондо Жусуп кожолор мынчалык күркүрөй алышпайт эле. Жусуп кожону жөлөп таяп, аны силерге кылыч шилтөөгө батынтып жатканы кыргыздар. Эгер силер кетсеңер бул жер кыйын күндө калат. Кыргыздар ээлеп, кыргыздар сурап өз билгенин кылышат. Ошого биздердин оюбузду айтсак, кыргыздарды бийлик иштеринен четтетүү керек. Бул үчүн алды менен Жусуп кожону кылтакка түшүрүп кармашыбыз, аны көздөн жоготуп, кыргыздарды таратып жиберибиз тийиш. Эгер Жусуп кожону кармасак эле, кожо жаан аршыны колго түшүрүү оңой. Ал жөнөкөй, ак көңүл киши. Аны кармоого биз сизге төмөндөгүдөй амал айла иштетүү жөнүндө сунуш беребиз. Бул кишинин ордосуна чабуул жасап дегеле кармаган болбойт. Ал үчүн аны айла иштетип, ушу силер турган корого меймандыкка чакыргыла. Балким келип калар. Ошондо эшик сыртына жана коргон ичине найза карматып, адамдарды жашынтып коелу. Жусуп кожо келип отургандан кийин бирөөбүз жигиттерге белги берели. Алар кол салсын. Мейли атып өлтүрөбү, мейли чабабы, мейли саябы, кандай эле болбосун аны жыкса эле болду. Айла бар тирүү кармап иледеги хан төрөгө тартуу кылалы. Болбогондо өлтүрүп салсак да эчтеке болбойт. Эмесеге ушундай болсун. Бул ишти батылдык менен иштөө керек. Аркага карап кылчактоого болбойт. Жусуп кожону бир жактык кылгандан кийин анан жеркенге карап жүрүш кылып, кожо хан аршыны бир жаңсыл кылабыз дешип, айла амалдуу кеңештерди беришти. Өздөрү ойлогондой жараматчыларды тапкан Мерджи тейже башчылыгындагы калмактар булардын кеңешин туура таап даярдыкка киришти. Бир нече күндөн кийин калмак элчилеринин бир канчасы келип, Жусупхан кожону мейманга чакырды.
Биздин башчыбыз атактуу Мерджи Тейжи төрө бизге Давачы хан намынан чын ыкласы, ыракматын айтмакчы. Анткени сиз бизди өтө узат урмат менен тосуп алдыңыз. Жакшы мамиледе болдуңуз. Мерджи Тейжи буларды улуу хан Давачыга маалымдаган экен. Ал сизге өз намынан ыракмат айтып коюшту тапалаптыр. Ошого сизди атайын урмат менен конокко чакырып келдик. Жусуп хан кожо аларга эмне дешти биле албай калды. Жанындагы жакындары аны барбастыкка үндөдү. Калмактын көңүлдөрүнө эмне бар билип болгону болбойт. Ошого алардын меймандарчылыгына барбаганыгыз оң деди. Бирок Жусуп хан кожо көп ойлогондон кийин чакырыкка баруу чечимине келди. Барбасам алардын алдында жүзүм түшүп кетер. Корккондой болормун деди ал ордодогу жакындарына, инилерине, балдарына. Бардык иш Алла Тааланын амри менен болот. Эгер алардын ырас эле ниеттери башка болсо барганда көрөрмүн. Мени коштоп 300 жарактуу чабандоздор бирге барсын. Аларды баатыр, жүрөктүү кол башчылардан бир канчасы жетектесин деди. Ошентип ал 300дөн ашуун чабандоздордун коштоосунда Мерджи Тейжилер түшкөн корого меймандарчылыкка барды. Алар өтө сүрдүү басып келгенде калмактардын көзүнө алардын бирөө бир нече болуп көрүндү. Мухрам деген шүмшүк менен Нияз деген доңуз бизди алдаган экен. Алар бизге жакшы чак болуп, мейманга чакырып жайлагыла деп коюп, тияка барып ушундай жагдайдан пайдаланып, калмактарды кыргыла деген окшобойбу деген күмөнгө түшүштү. Ошого алар элеңдеп жүрүшүп, Жусуп хан кожолордон корккондон чын эле абдырай күтүшүп, кол салуу максаттарын унутушту. Жусуп хан кожо жана анын жоролору сак саламат кайтып кетишти. Бир канча күндөн кийин Мерджи Тейжи ордого кирип Жусуп хан кожого: "Урматтуу хан кожо, биз бул жерде кыйла туруп сыйыңарга ээ болуп жакшы эс алдык. Эми уруксат кылсаңыз, жеркен жактарга барып айланып келсек" деп суранды. "Өзүңөр ушундай каалаган болсоңор мейлиңер" деди Жусуп хан кожо. Ошону менен Жуңгар хандыгынын элчилери эртеси эле жеркенге карай жол алышты. Адырети Жусуп хан кожо агасы Жеркен ханы Кожо Жан Аршыга, Жакып хан кожого жана агасынын балдары Сыдык кожо менен Яхия кожолорго айрым-айрым кат жазып, башка бир жол менен чабарман чаптырды. Катта Жуңгар элчилерине алданбастык, кыракы болуу, аларга такол туруу жөнүндө атайын жол жоболор бар эле. Натыйжада Жусуп хан кожонун айткандарын эсине сактабай, алдануулар айынан бөөдө кан төгүлөр болуп өттү. Бирок акыры Кожо Жан Аршы бийлигин сактап, Жусуп хан кожо менен дали кол кармашты. Ал эми ушул жолку Жуңгар элчилеринин арааны бөлчөктөө, өзүнүн колу менен өзүн тындым кылуу ыкмасы кожолорду көптөгөн чыгашаларга, кекке туушар кылды. Эгерде эң соңку Жеркен жана Хотен бийлигин сактап калуу таймашуусунда кыргыздар болбогондо, айрыкча байыркы Муңгуш урусунан чыккан Эрмуң баатыр чечүүчү согушта эрдик көрсөтпөгөн болсо, Казыбек баштаган эки беткейлерден пайдаланган жуңгарлар арадан пайда табат эле. Бирок алар бул максатына жете албады. Мерджи Тейжи кылычка бастырылды. Ошентип жыл санактын 1753 жылы 3-айда алар 6 шаарда көз карандысы болгонун жарыялап, 6 шаар дегенде Хотен, Жеркен, Жаңы Саар, Кашкар, Үч Турпан, Ак Суу дегени. 6 шаарда көз карандысы болгонун жарыялап, ошол 6 шаардын ханы Кожо Жан Аршы жарнама түшүрүп, чыгышка карай кол тартып, Жуңгар хандыгынын эң соңку отору болгон Ак Сууларды азат кылуу үчүн аларга каршы чабуул жасады. Ошол барышта жуңгарлардын Агдил чомокчуларынан Абдылвахапбек, Кожашы сыяктуулар манжулардан мааналык тилеп Турпан, Иле сыяктуу жерлерге качып жоголду. Кырдаал катаң эле. Багыт каякта? Эң зарлы ушул эле. Ал эми Моголстандын арстандары деп аталган кыргыздарды да суроо күтүп турар эле.